жол канча иштеп бере тургандай гарантия болуп атат? Биз жок дегенде ушу бир 10 жыл иштейт деген ниеттебиз. 10 жыл, даже 15 жыл. Мисалы үчүн баягы техникалык гарантияларын эме айтсак, 12 жыл только рамасына гарантия берилип атат. 12 жыл ичинде мисалы үчүн рамасынан бир жеринен bir kıntık kete turgan bolsa жаңы автобус коюп беришет. Ошондой шарттарды койгон экенбиз биз эмедечи, тех заданияда. Моторлору, коробкаларына жок дегенде 2 жыл полная гарантия. Автобустун өзүнө негизи 3 жыл гарантия, же болбосо 150 000 километрге чейин гарантия деп биз мындай өтө сапаттуу Европага койгон шарттардын баарын бизге койдук да. Баягыдай сиз айткандай эски же болбосо сапатсыз автобустар келип калбасын деген. Жыйынтыктоочу суроо. Ошол келишимдин 2.02-синде пунктунда өзгөрүлмөлүү пайыздык ставка колдонулат деп турат. Ушул өзгөрүлмөлүү пайыздык ставка дегенди түшүндүрүп бере аласызбы? Муну сонтотулган үчүн сиз жардам бересизби мага? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нуржигит Кадырбекович. Бул боюнча өзгөрүлүү бул деген фиксированный эмес да. Өзгөрүлөт. Бул азыркыга бул Еврорибор 6 айлык. Еврорибор 6 айлык минус 0,149 да. Минус болсо бул деген 0%тан алынат. 0 плюс 1 пайыздык. Ошол үчүн баардыгы чогулганда азыр 1%тан. Түшүнбөдүм. Минус болгондо отрицательный процентный ставка бар. Ооба, Еврорибордун азыр Еврорибор өзү неме отрицательный ставка Европада. Ошол үчүн ошол 0% деп белгиленет. Чоң рахмат, ийгилик. Аша чаап кетпесин, бааларды, сметаларды жакшылап караңыздар. Уурдабаш, бул башка кеп, бирок уурдатпаш башка кеп. Билем, бул жерде бир топ адамдар, компаниялар катышат, тараптар катышат. Жакшылап караңыздар, алданып калбаңыздар, Уурдабайсыз деп ишенем, бирок уурдатпайсыз деп дагы ишенем. Рахмат. Рахмат, Нуржигит Кадырбекович, урматтуу кесиптештер, суроолор барбы? Мыйзамдын долбоорун. Келиңиз, сөз Адахам Кинсабаевич. Чоң Азаматович, мындай кылбайлыбы? Мына келишимдер баардыгы 3-чү жолу айлампадан өтүп атат да. Ушуларды жалпы эле бир маалымат берсе дагы анан добушка койсок. Аябай көп, эгер ар бир маселе боюнча ушундай болуп изилдей бере турган болсок, убакыт аябай созулуп кетет. Сунуш, бул 3-чү жол айлампадан өтүп атат. Адахам Кинсабаевич, толук макулмун. Бул 2-чи пункт биз азыр карап атабыз. Бул 2-чи окуудабыз. Ошон үчүн биякта принципиалдуу түрдө эгер сунуштар бар болсо, бизде окуубуз бар. 3-чү окууда сиз туура айтып атасыз. Грамматикалык, стилистикалык өзгөрүүлөрдү биз киргизе алабыз. Азыр 2-чи пункт боюнча сөз болуп атат. Урматтуу кесиптештер, эгер сунуштар жок болсо, суроолор жок болсо, анда добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Рахмат. Баяндамачы, чоң рахмат, сиз ордуңузга отурсаңыз болот. Анда 1-чи пунктка өтсөк болот. Урматтуу кесиптештер, күн тартибинде 1-чи пунктта 2021 жылдын 17 февралында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 12 ноябрындагы атаандашуунун бирдиктүү эрежелеринин сакталышын контролдоо боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын ыйгарым укуктары ишке ашырылган учурда купуялуу маалыматты коргоо тартиби жана аны ачыкка чыгаруу үчүн жоопкерчилик жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демелгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Алишеров Элдар Туралевич. Сөз сизге. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, бүгүн сиздин карооңуздарга 21 жылдын 17 февралында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 12 ноябрында атаандаштын бирдиктүү эрежелеринин сакталышын контролдоо боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын ыйгарым укуктары ишке ашырылган учурда купуя маалыматты коргоо тартиби жана аны ачыкка чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталууда. 3-чү жолу демилгелеп жатабыз. Аталган мыйзам долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик бюджеттин кошумча финансылык жүктү тартпайт.
коом талкуу көпкө жети илинген. Маалымат ретинде бардык мүчө мамлекеттер тарабынан ратификациялоо процедурасы өткөрүлгөнүн маалымдайбыз. Көңүлүңүзгө рахмат. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Бул үчүнчү окууда, урматтуу кесиптештер, протокол үчүн экинчи пункт боюнча каршы эч ким жокпу? Рахмат. Биринчи пункт боюнча анда добушка коюм. Ким макул? Каршы жокпу? Каршы жок. Рахмат. Үчүнчү пунктка өтөлү. 2021 жылдын 20 июлунда Москва шаарында кол коюлган, 2011 жылдын 19 декабрындагы Бажы бирлигин Бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана же акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган киришелерди легализациялоого, адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демелгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Садыгалиевич. Келиңиз, сөз сизге. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга 2021 жылдын 20 июнда Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин Бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө маалымат алмашуу боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Мыйзамдын долбоору жана аталган макулдашууга министрлер кабинетинин корутундусу 2022 жылдын 28 январындагы номер 40 министрлер кабинет токтому менен жактырылган. Макулдашуунун негизинде кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү максатында мүчө мамлекеттер Евразиялык экономикалык бирликтин Бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын алып өтүүдө декларацияланган маалыматтар менен өз ара алмашат. Мүчө мамлекеттерде накталай акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө маалымат базасын түзүү үчүн жооптуу органдар жана ошондой эле маалыматтарды берүүгө жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттердин бийлик органдары аныкталат. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 2 пунктуна ылайык иштелип чыкты. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын аймагында белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык мыйзамдардын ченемдерине карама-каршы келбейт. Мыйзам долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик бюджеттен кошумча акча керектелбейт. Урматтуу Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин депутаттары, сиздердин жогоруда аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мыйзам долбоорунун концепциясы каралып атат. Кимде кандай суроолор, сунуштар? Келиңиз, Садахан Сабаевич. Эми бул ратификация жөнүндөгү мыйзам концепциясы стандарттык. Сиз 20 июлда кол коюлуптур, жакында 1 жыл болот экен, Кудай буйрса, кайсы мамлекеттер ратификация жасады ушуну? Муну башка мамлекеттердин бизде маалымат жок экен. Аны бир уруксат болсо өзүнчө бир кат жүзүндө даярдап беребиз. Сиз ушул жерге келатканда так билишиңиз керек. Кайсы мамлекеттер ратификация жасады? Жасаган болсо кайсы мамлекеттер кошумча пикир менен жасады? С оговоркой. Сиз билишиңиз керек. Анан кошумча маалымат катарында беребиз деп эле. Ал биз карап атканда белгилүү болуш керек. Биз макул ратификация кылып коебуз. Канча өлкө кирет ушунун ичине?
уруксат ба Адахан Кимсанбаевич? Элдар Алишеров, министр экономика. Ооба, бул ЭАЭПке байланыштуу да бүт билебиз да. Бул 5 өлкөнүн эле келишими азыркы учурда бирдей өлкө ратификациясын бүтүрө элек. Эмне үчүн? Эми убакыт бар деп ошон үчүн убакыт бар, пока бүтүрө элек. Именно ушул боюнча эки эме бар, бирөөсү макулдашуу, бирөөсү протокол менен өзгөртүү киргизүү боюнча. Элдар мырза, мен суроо берип атканда канча өлкө кирет деп атайын сурайм. 5 өлкө кирет. Билем мен 5 өлкө экенин. Кээ бир министрдин орун басарлары, министрлерден биз атайын сурайбыз. Эмне үчүн? Кагазды көтөрүп алып эле чуркап жетип келишет. Канча өлкө кирет? Эмне маселе боюнча? Шарты кандай өзгөрүп атат? Канча өлкө ратификация жасады? Жасаса кандай өзгөртүүлөр менен жасады? Кайсы пункттарын өзгөртүүлөр киргизди? Ал боюнча маалымат албай туруп чуркап келип калгандарын айтып атам мен. Азыр сизге суроо берип атам, билбейсиз. Канча өлкө ратификация жасады? Демек 5 өлкө бүгүнкү күнгө чейин эч ким ратификация жасаган жок. Эмне үчүн? Кечиресиз, мен жооп берип коеюн. Адахан Кимсанбаевич, өткөндө дагы биз ушул боюнча сүйлөшкөнбүз. Бизде өткөндө мен атайын тапшырма бергем, бүт ушу келишимдерди, протоколдорду азыр көзөмөлгө алып, кайсы өлкөлөр ратификациядан өтүп атат, өтпөй жаткан бизде маалымат бар. Бул боюнча өтө элек бүт өлкөлөр. Бирок өткөндө айткандай, жанакы сиз көтөрүп аткан маселени түшүнүп атам. Бир өлкө мисалы ратификациядан өтүп атканда, ушу ВГПсын өткөрүп атканда парламенттери өзгөртүү киргизиши мүмкүн да. Бирок мындай учурлар боло элек, ээптин алкагында анткени жанакы эки ступенчатый ушу чечим кабыл алуу эки эмеден турат. ВГС, внутригосударственное согласование, анан ВГП да. ВГСте өзүңөр билесиңер, биз ушул силердин комитетиңерге келип уруксат алып кетебиз. Ошо бүт эле өлкөлөрдө ошондой эле тартип бар экен. Ушу ВГС алдында эч ким мындай өзүнүн сын пикирин алмаштырган жок. Ошо эсептейбиз, ратификация болуп аткан жерде дагы эч ким мындай өзгөртүү киргизбейт деп ошондой биз Анда мындай караңыздар. Урматтуу өкмөттүн атынан сүйлөп аткан азаматтар, терең көңүл бурсаңыздар, күн сайын өзгөрүп атат жагдай. Эреже күн сайын өзгөрүп атат. Эгерде бир ай башта кыргыз убактылуу иштеп жүргөн Россиядагы жарандар Россиядан Кыргызстанга акча которуу эрежеси башкача болсо, азыр такыр башкача. Бир айдын ичинде өзгөрдү ушул. Ол жерде биз макулдашууга барардын алдында ойлошубуз керек. ЭЭКтин карамагына кирген жумушчуларга өзгөчө шарт түзүлөт деп биздин келишимде жазылып турат. Бирок биз кече Россияга барып келдик. Өзбекстандын дагы башка мамлекеттердин дагы барган жумушчулары менен бирдей кыргыз жарандары көрбөгөн кордукту көрүп турат коридордо. Биз мына экинчи тактоо иретинде жазылган жеринде айтып атабыз, акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу. Бул жалпы тону. Ичинде терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү маалымат алмашуу жөнүндө макулдашуу жана акчалай каражаттарын которуу дагы деп атабыз да. Биз ошол уюмга кирген өлкөнүн мүчөсү катарында биздин жумушчулар Россиядан канчага чейин акча которо алат бизге? Азыр, бүгүн. Свободно. Чексиз эле. Жок, кечиресиңер, чексиз эмес. Сиз билбей турсаңыз, мындай кылыңыз, кошулбай туруңуз анда, чексиз деп айтпаңыз. Элдар мырза, ошол министрликтин билерманы катарында сиз айтыңызчы, канча которулат? Вы имеете в виду по банкам? Банк мененби, чөнтөгү менен алып, самолет менен учуп келеби, кандай болбосун? У нас безгранично, он должен, единственное, если он с третьей страны завозит, то задекларировать как физлицо, что провозит сумму свыше $10 000. Он самолет менен өткөндө $10,000 ашыкты декларация кылыш керек. А башка өлкөлөрчү? Башка өлкөлөрдүкү да ушундай. Шарты бирдейби? Шарты бирдей. Эми караңыздар, бизден эмне пайда ушул мүчө болуп тургандан кийин биздин артыкчылыктарыбыз барбы? Артыкчылык жок, баардыгы бирдей каралат. Эмне үчүн кирдик анда бул уюмга?
ушул анда суроону көтөрүш керекпиз. Туруп айтабыз. Сейчас, подождите, Руслан Сатлыганович, Адхан Касымбаевич, здесь просто во всех странах у нас в соответствии с таможенным кодексом одинаковые условия для физлиц при перемещении наличных денег через таможенную границу. Здесь единственное соглашение и протокол этот говорит о том, что эту информацию, то есть декларацию, да, на денежные средства мы передавали друг другу. Вот о чем соглашение. Макул, анда тактоочу суроо сизге. Ошол акчанын адал экендигин, анан терроризмге каршы эмес иштетилет дегендиги жөнүндө эмне справка алыш керекпи кыргыз жарандары? Такого нету. Здесь уже соответствующие службы в рамках своей деятельности получают информацию, да, то есть в рамках своей деятельности могут проверить информацию о происхождении этих денег. Элдар мырза. Мына бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга дейт, алдоого жол берилбештиги дейт. А эмне ошончо акча көтөрүп келатканда ал справка алыш керекпи? Бул акча легалдуу иштелип табылган акча деп справка алыш керекпи? Жок, андай справка жок. Он просто, когда, например, если с Турции завозит деньги... Турцияны эмес, мен Россия, ЭЭКтин ичине кирген өлкөлөрдү айтып атам. Бул келишим на это не распространяется. Здесь именно с таможенных границ, пересечение таможенных границ. У нас внутри нет уже таможенных границ. Макул. Эмне үчүн кече 22 февралдан баштап Кыргызстанга акча которуунун көлөмү чектелди? Это, скорее всего, связано с ситуацией, которая сейчас происходит в Российской Федерации. Ушундай форс-мажорный жагдайлар көрсөтүлгөнбү келишимиңерде? Валютный рынок у нас сейчас пока еще не единый валютный рынок, и финансовый рынок тоже не единый. К 2025 году он должен стать единым. Сейчас пока все регулируется национальным законодательством. Идут шаги, есть соответствующая дорожная карта, в которой участвуют наши национальные банки, Министерство финансов. В рамках нее мы идем к согласованной политике. Түшүнүктүү. Анда урматтуу төрага менден ушундай сунуш бар. Ар дайым ушундай келишимдерди достук деп биринчи алдына чыгып биз чыгып кетебиз да. Калган өлкөлөр шашпайт. Эртең бир өлкө оговорка киргизип койсо, мисалы Армения же Тажикстан, биз ал оговорканы киргизе албай калабыз. Шашпайлы. Эч ким кууп аткан жери жок экен. Эң кызыктар өлкөдөгү муну ратификация жасай эле экен. Бул учур дал ушундай сабырдын түбү сары алтын деген келишим ушул. Кое туралы, калган өлкөлөр өткөрсүн бир сыйрадан. Андан кийин биз байкайлы дагы жигиттер Кыргызстан силер эле калдыңар дегенде анан биз жетишебиз да, билесиңер да. Ошону кое турбайлыбы? Себеби бул өзгөрүү азыр дүйнөлүк финансы алмашуу, акча которуу түбүнөн өзгөрөт. Ал эмес эл аралык акча которуу маселелери каралып атат азыр, доллардан баш тартуу менен юань менен рубльга өтүү деген. Бул келишимдердин баары токтоп калат. Менимче ушундай сунуш киргизбейлиби, башка биздин кесиптештерди өлкөлөрдү күтө туруп, анан кийин шашпай киргизели деген. Ушул сунуш гана. Уруксат Адхан Касымбаевич, азыркы биринчи окууда бул концепциясы эле жактырылат да, концепциясын жактырып берсес, экинчи окууда анда биз башка өлкөлөрдү күтүп, анан экинчи окуудан өткөрсөк болот да. Биринчи окууну токтотпой эле концепциясын жактырсак деп. Ошо концепциясы жакпай атпайбы? Түшүнгөн жокмун. Ошо концепция жакпай атат, идеясы жакпай атпайбы? Жок, бул деген ар бир өлкөдө бул маалымат алынып жатат азыр. Бул просто азыр соглашенияда ушул маалыматты бири-бирибиз менен этот обмен информацией. Только об этом соглашении. Здесь ничего нового, новых требований, ничего не устанавливается. Если вы соглашение вот все полностью прочитаете, здесь единственное, мы должны определить, когда ВГП проведем, предоставить уполномоченный орган, кто будет передавать информацию, и все. И здесь какая информация, в какие сроки она должна передаваться, сколько дней. Например, в обычном режиме это 30-дневный срок должен ответ дать. Если же для страны нужна срочная информация, то 10-дневный срок. Все, здесь только про обмен информацией. У нас сейчас национальное законодательство, у всех это регулируется. Любой гражданин, который привозит деньги с третьих стран, он должен задекларировать свыше там указанной суммы. У нас 10 тысяч долларов.
Все, об этом только информация будет. Наши таможенные органы, ну, кого правительство уполномочит, будет обмениваться информацией. Об этом соглашении. Эльдар Туралевич, түшүнүктүү, рахмат. Биякта сунуш бир аз башкача болду. Эми ратификациянын тактикасы жагынан, убакыт жагынан биз эми эске алып коюшубуз керек, көрөбүз да. Бирок ар бир мамлекет, урматтуу Адахан Кисабаевич, сиз жакшы билесиз, ар бир мамлекет өзүнүн бекитилген мыйзамдарына ылайык тиешелүү ратификацияны өткөрүшөт. Мөөнө жагынан биз министрлер кабинети менен чогуу карап көрүшүбүз керек кийинки келишимдер боюнча. Урматтуу кесиптештер, дагы суроолор келиңиз. Нуралымбек Турубаевичте сөз. Урматтуу баяндамачы, мына ушул макулдашуу боюнча, ратификация боюнча мыйзам долбоору зарыл болгон үчүн силер алып келдиңер бул жака бүгүнкү күндө, туурабы? Бирок ошонун зарылдыгын так даана түшүндүрүп бере албай, дайым ушундай суроолор болот да. Ошон үчүн мен мынау президенттин өкүлүнө айтат элем да. Ушул комитетке мындай татыктуу, ошол теманы баштан аягына чейин билген, кайсы бир деңгээлде келечеги кандай болоорун дагы айтып бере алган бир баяндамачылар келбейби? Анан бул жерде ушундай бир так маалыматтын жоктугунан аркага жылып кетет да балким. Ошон үчүн мен айтат элем, Адахан Кимсанбаевдин айткан азыр маселелери жүйөлүү да, мындай карагандачы. Бирок ошого апеллировать эте албай атпайбы? Жок, Адахан Кимсанбаевич, сиздики бул жерде сиздики туура эмес болуп калат. Биз муну карашыбыз керек деп. Мына ушундай жоктун айынан ошо жоопкерчиликтүү мамиле болбой атат да, бир сөз менен айтканда. Ошол себептен бизде ушундай маселе болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, эмне деген күндө дагы буну концепциясын биз жактырсак болот. Экинчи окууга ошол жанагы бир топ тобокелчиликтерди, жанагы Адахан Кимсанбаевич айткан оговоркаларды карап, балким ошондо мындай татыктуу сөз кылабыз да бул жерде. Азыр эми ушуну мен ойлойм кабыл алып койсок туура эле болот го деп концепциясын. Адахан Кимсанбаевич. Мен туура эмес түшүнүп калдыңар. Концепцияга эч ким каршы эмес. Ушундай келишим болуш керек. Акчаны адалдаштырыш керек. Акча аябай катуу көзөмөлдөн өтүш керек. Бирок акчаны адалдап атабыз деп биздин байкуш иштеп жүргөн азаматтарыбыздын тапкан кирешесин Кыргызстанга которуудагы кыйынчылыктардын келечекте боло турган кыйынчылык бул. Бүгүн жок, боло турган кыйынчылык. Силердин өлкөңөр ушундай кылып ратификация кылып берген. Силердин өлкөңөр ушул келишимге кол койгон деген жүйөлүү себептер менен биздин ошол жактагы иштеп тапкан, мисалы бирөө квартирасын сатат эртең. Жагдай начарлап кетсе квартира сатат. Анын кирешеси адал экендигин чек арадан, бажыканадан өтүп келатканда мүмкүн 3 миллион рубль болот, мүмкүн 5 миллион рубль болот. Ал кандай болот деген суроону жаратып атат. Ошондуктан биз келишимде текстин карап туруп, жанакындай түзөтүү, өзгөртүү дегенди киргизишип коюшубуз керек. Эгерде менчигин саткан акча болсо, автоунаасын саткан менчи каражаты болсо, банкта сактап жүрүп тапкан акчасы болсо, аларга тиешеси жок деген бир эмнени киргизип коюшубуз керек, эрежени. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча бир маалымат берип коеюн. Себеп дегенде 10 000 доллардан деп атпайсызбы? Декларация өтүш керек. Жок, мен айтып атам, ошо 10 000 доллардан ашык биз декларация өтүш керекпиз. 10 000 эмес, 30 000 менен 40 000, 50 000 доллар менен да кире берсе болот. Биякачы. Бул маалымат боюнча таможня органдары бул маалыматты алат, Госфинадзорго жөнөтөт. Госфинадзор карайт. Бул дайыма жөнөтүп атабы же бир жолу жөнөттүбү? Ошол баягы анализ кылып туруп, эгерде бирдеме мындай бир рисктер пайда болуп калса, ошондо гана алар баягы биздин правоохранительный органдарга берет. Бизде мындай да экономикалык аймакка кирген өлкөлөргө жеңилдетилген шарт деп биздин келишимде бар. Бирок жеңилдетилген шарт жок. Башка өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей кезекте туруп, бирдей азап тозогунду көрүп атат. Бирдей дарыгерди кароодон өтүп атат. Келишимге түзүлүп кое берет. Эртең реалдуу турмуш башка. Эртең жагдай начарлап кеткен болсо, миңдеген кыргыздар
батирелерин сатат, машиналарын сатат, иштеп тапкан чайканаларын сатат. Ал бир 6 миллион, 7 миллион рубль болот. Аларды алып келерде нак өзүңдүк экендигиңди акта, такта деген суроолор коюлат аларга. Акча которо албайт, себеби банк которбой койду, уже белгилүү бир суммадан кийин которууга тыюу салынды. Ушул жагдайларды биз саясатчылар Чыңгыз Азаматович ушундай кылышыбыз керек да. Бүгүнкү кучакташып достошкон мүнөздө калбашыбыз мүмкүн эртең. Уруша кетишибиз мүмкүн, пикир келишпей калышы мүмкүн. Мына ушундай учурда биздин жарандар кыргыз мамлекети тарабынан толук коргоого алынышы керек. Мына ушул келишимде ошондой оговорканы киргизип коюшубуз керек. Бул капитал жүрөт. Эртең миграция күчөйт. Билип коюңуздар, себеп жагдай начар, өтө оор жагына каралып баратат. Биздин жарандардын кол күчүнө эмес, өздөрүнүн жарандарын камсыз кыла албай, жумуш менен камсыз кыла албай калуу коркунуч туруп атат. Биз 1 жылдан кийин эмне болуп кетет? 2 жылдан кийин жагдай кайсы жагына өзгөрөт? Алдын ала билип туруш үчүн саясатчы болушубуз керек. Бүгүнкү күн эмес. Бул келишимдин мөөнөтү жок да, мөөнөтсүз да келишим, туурабы? Ошол 2 жылдан кийин эмне болушун биз билбейбиз. Ошондуктан кокустан ушундай болуп кетсе кандай абалда калабыз деген жагдайды кыстарып койгонубуз артык баштык кылбайт. Рахмат. Концепциясына каршылык жок, колдойбуз. Рахмат чоң. Урматтуу Нурланбек Турмаевич, сизде суроолор жокпу? Жок, менде сөз жок. Мен оюмду айттым. Ушул концепциясын жактырып, ошол экинчи окууга келгенде ошол болжолдуу жанагы тобокелчиликтер боюнча сөз болуп атпайбы азыр? Балким ошого билинип калат. Биздин да айта турган сөздөрүбүз болуп калат, кошо турган сунуштарыбыз болуп калат. Ошого чейин мен ойлойм концепциясын жактырып койсок болот. Рахмат чоң. Урматтуу президенттин жана министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү, сураныч кийинки жолу баяндамачы бүт жагынан да мыйзамды алып келип, ал бүт жагынан чөө жайын билиши керек. Суроолор биякта жараткан суроолоруна так жооп бере албайт экен. Биякта еще ФАТФ уюмунун болгон стандарттарга ылайык жана сунуштарларга ылайык ушул протоколду бизге киргизип атат. Бул стандарттарга ылайык же сунуштамаларга ылайык бизге так силер жооп бере элексиңер. Азыр сөз Айбек Жапаровичке берели, андан кийин мен еще дагы кошумча суроо бергим келет. Рахмат, урматтуу. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Бүгүнкү бул маселе боюнча негизинен биз концепциясын кабыл алып берип койсок болот. Бирок сунуштар болсо беришибиз керек. Менде бир сунуш бар. Жогоруда Адахан Кисанбаевич айтып кетти. Башка мамлекеттер ратификация кылгандан кийин кылалы биз ага. Ага чейин биринчи окууда концепциясын кабыл алып берели. Сунуштарыбыз көп, экинчи окууда ошолорду киргизебиз. Рахмат. Рахмат чоң. Нуржигит Кадырович, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу финансы министринин орун басары жана экономикалык өнүгүү министринин орун басарлары. Аталышын эле бир карап көрсөңүздөр, аталышы. Ушундай келишим өзү барбы же нолдон кабылданып атабы? Это с нуля соглашение. Жок. Ошону мен өзүм түшүнүп турам, бирок сиздерге мындай такташ үчүн берип атам да. 2021-жылдын 20-июнунда Москва шаарында кол коюлган тигиндей мындай караш аракеттенүү жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө дейт. Сиз үчүнчү эмени каратасыз. Это экинчи эме, там эки эме азыр ратификациядан өтүп атат. Бирөөсү келишим, бул об обмене информации, а үчүнчү бул договорго внесение изменений. Вот третий это обмен информацией, соглашение об обмене информацией, да? Кечиресиздер, азыр биринчи автобустарды сүйлөштүк, экинчи сиз чыктыңыз, бул үчүнчү маселе да.
тактоо иретинде Илдар Туралиевич, сиз азыр 4-чү пункт боюнча айтып атасыз. Суроо азыр 3-чү пункт боюнча бул протокол өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча. Жо, мен ойлотам 2 в 1 деп жана жок. Адыхан Кесенович предложил же 2 в 1 сделать. Ошон үчүн Элдар мырза азыр түшүндүрмө бергенде мен такыр таппай койдум да, сиз жанагы суроктор боюнча айтып атасыз, а бул жерде андай таптакыр жок экен. Ошон үчүн ушундан баштасаңыз, балким азыркы суроолор болмок эмес, урматтуу финанс министринин орун басары. Бул бар келишим. Ошол боюнча өзгөрүүлөр толуктуулук киргизүү боюнча протокол. Азыр мен карап чыктым. Карап чыкканда дагы бир жолу өзүм билсем дагы риторикалык суроо берейин. Азыр таможенный союз деген барбы, жокпу аталыш? Таможенный союз деген. Таможенный союз деген жок, туурабы? Азыр кандай деп аталат толук? Евразийский экономический союз. Вот эми жакындап келатабыз. Мына жерде карасаңыз, ушуларды эле өзгөртүп коюш маселе экен. 4-чү пунктчада бажы бирлигинин же чет мамлекеттер тобунун деген сөздөр же бирликтин мүчөлөр болуп эсептелбеген мамлекеттердин тобуну деген сөздөргө алмаштырылсын деп атат. Таможенный союз жок. Азыр Евразиялык экономикалык союз ошол эле байланыштуу шайкеш келтирүү маселеси болуп атат да. Ушуларды түшүндүрүп берсеңиздер, азыркы суроолор берилбейт болчу. Анан дагы тарап деген сөзгө мүчө мамлекет деген сөздү алмаштырып коюш керек экен. Бул жөн гана редакциялык өзгөрүүлөр болуп атат. А сиздер болсо, ушуну түшүндүрүп берсеңиздер, азыркы ашыкча суроолор берилмеген эмес, бизди да кыйнамак эмессиздер да. Ошон үчүн мен концепциясын колдойм, бирок мындай жазып берген эле текст окубай жалпак тил менен жөнөкөй эле түшүндүрүп берсеңиздер. Анткени караңыздар, мына мен бирдекени айтып коеюн. Биз азыр эл менен жолугушуп келгенде көпчүлүгү жана көпүрө куруп бер, жол куруп бер, арык чыгарып бер деген маселелерди айтып атат. Бирок мынанча нерсени биз жума сайын 2-ден 3-төн карашыбыз керек да. Мыйзамдын тили спецификалуу, абдан татаал. Өзүбүз карап чыгып атабыз. Эгерде жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берсеңиздер, биздин иш да жеңилирээк болмок. Анан өзүңүздөрдүн ишиңиздер дагы мындай кыйын болмок эмес да. Бирок ошондой болсо дагы доверяй, но проверяй, биз баары карап чыгабыз. Чоң рахмат. Мен концепциясын колдойм, анткени бул редакциялар менен өзгө экен. Анан мына статустун аталышын өзгөргөнүнө байланыштуу маселелер экен. Бирок тактап койсоңуздар жакшы болот эле. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, дагы суроолор барбы? Так, жок болсо анда суроо баяндамачыга ФАТТын уюмунун болгон стандарттарга же сунуштамаларына ылайык ушундай биз протоколду түзүп атабыз. ФАТ уюму барго? Ооба. ФАТТын стандарттарга же сунуштамаларына ылайык биз ушул протоколду түзгөнбүз. Сунуштарына. Бул сунуштамалар негизинде. Демек, эгер ратификацияны өтпөсө, баш тарса, кандай кесиптери болушу мүмкүн? Бар, себеп дегенде бул баягы маалымат алмаштыруу, баягы Евразиялык биримдүүлүгүнүн ортосунда маалымат алмаштыруу эле болуп калат. Биз 10 жыл мурун ФАТТын бос тизмеде турганбыз, туурабы? Азыр ушул тизмеден чыктыкпы? Госфинадзор жок да, Силер билбейсиңерби? ФАТТын бос тизмеден биз чыктыкпы? Билесиңерби? Жамда андай маалымат жок экен. Серый списоктан биз чыктыкпы? Билесиңерби? Урматтуу баяндамачылар, силер даяр болушуңар керек. Бул ФАТТын болгон стандарттарга жана сунуштамаларга ылайык силер протоколду алып келип атасыңар. Өзүңөр жазып атасыңар биякта. Силер даяр болушуңар керек. Азыр биякта суроолор берип атат, силер эми нормально жооп бербей атасыңар. Рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, мыйзамдын долбоору добушка коюм. Добуш берип коюңуздар. Биринчи окууда концепцияны карап атабыз. Ким макул? Ким каршы? Каршы жок. Рахмат чоң. 4-чү маселе. 2021 жылдын 20 июлунда Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин бажы чыгарасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин
которууда кылмыш жолу менен алынган киришелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү маалымат алмашуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Концепция демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Сатагалиевич. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга 2021 жылдын 20 июнда Москва шаарында кол коюлган 2011 жылдын 19 декабрындагы Бажи бирлигинин Бажи чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколун ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Мыйзамдын долбоору жана аталган протоколго министрлер кабинетинин корутундусу 2022 жылдын 11 февралындагы номер 68 Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен жактырылган. Аталган протокол менен негизинен техникалык мүнөздөгө өзгөртүүлөр, ошондой эле Бажи бирлигинин Бажи чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин алынып өтүшүн контролдоо боюнча мүчө мамлекеттердин Бажи органдарынын жана башка мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын жөнгө салуучу өзгөртүүлөр киргизилет. Мындан тышкары айтылып өткөн келишимди чечмөлөө жана колдонуу менен байланышкан талаштарды чечүү тартиби өзгөрүлөт. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 2 пунктуна ылайык иштелип чыкты. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын аймагында белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык мыйзамдардын ченемдерине карама-каршы келбейт. Мыйзам долбоорду ишке ашыруучу мамлекеттик бюджеттен кошумча акча керектелбейт. Урматтуу депутаттар, ушул долбоорду колдоп коюңуздарды суранабыз. Рахмат чоң. Адахан Кисович, сөз сизге берилет. Биринчиден, Руслан мырза, бул протокол эмес, бул келишим. Бул келишим. Протокол 3-чү маселедеки 11 жылкы. Бул жаңы келишим. Макулсузбу ушуга? Я. Руслан мырза. Макулсузбу? Ооба, макулсуз. Анан кандай, бул стенограммада калып атат да. Сиз протокол жөнүндө сүйлөп атасыз, а биздин карап аткан маселе чечим, макулдашуу. Макулдашууну ратификация жөнүндө кетип баратат сөз. Таптыңызбы? Ооба, адашып кеттим. Негиздемени кайсын окудуңуз азыр? Кайсы маселени окудуңуз? Негиздемесинде. Эгер сиздин айтканыңыз боюнча кетсек, чапаны башкада, ичи башка болуп калат. Ошону стенограмма үчүн тактап коюңуз. Макул, эми жаш бираз барып үйрөнүп кетесиңер, жигиттер. Ага үчүн каалоо болуш керек. Ошондуктан бираз жанагы биздин кесиптештер айтып аткан маселени эске алып койсо, тийиштүү кишилер ушул жерге такылдап жооп берген инсандар болсо, турса жакшы болот да. Мен сизге ийгилик каалайм. Ушунун концепциясы биз азыркы алдында караган 3-чү маселенин концепциясы ушул. Негизги маселе ушул. Ушуну деле азыркы айткан сын пикирлерди эске алуу менен Чыңгыз Азаматович добушка коюп койсок болот. Концепциясын жактырып туруп эле анан биринчи окуп кетип баратканда редакциялык башка өзгөртүү түзөтүүлөрдү. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, дагы кошумча суроолор жокпу? Анда добушка коем. Сунуштар, мурда айтылган сунуштарды эске алып, добушка коем. Ким макул? Ким каршы? Каршы жок. Рахмат чоң, урматтуу баяндамачы. Так, кийинки сиздин маселеңиз биякта 5-чи пунктта өтөлүм. Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосунда Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражатынын эсебинен финансылык кредит берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору. Биринчи окуу макулдашууга киргизилет.
баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Садыгалиевич. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Камбар-Ата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын эксплуатациялоого киргизүү долбоорун каржылоо үчүн Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө 2017 жылдын 28 февралында кол коюлган. Жана 2017 жылдын 10 июлундагы номер 121 Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен ратификацияланган. Макулдашууга номер 2 кошумча макулдашуу жөнүндө маселе сиздердин карооңуздарга алынып чыгууда. Камбар-Ата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын эксплуатациялоого киргизүү долбоору станциянын кубаттуулугу 120 мегаватт болгон экинчи гидроагрегатын курууга жана пайдаланууга берүүгө, ошондой эле ЛЭП датка кемин боюнча Камбар-Ата ГЭС-2ден иштелип чыккан электр энергиясын берүү мүмкүнчүлүгү менен ору 500 киловатт ачык бөлүштүрүү түзүлүшүн курууга багытталган. Бул өз кезегинде биринчи агрегаттын жабык кубаттуулугун бошотууга жана кубаттуулуктун 20-30 мегаваттка жакын кошумча өсүүсүн алууга мүмкүндүк берет. Долбоор ишке ашса, анын жыйынтыгында Камбар-Ата ГЭС-2нин суммалык кубаттуулугу 240 мегаваттына түзөт. Кечиресиз процедура боюнча. Сиз азыр бизге 7 пункт боюнча маалымат берип атасыз. 7, анда 7 караңызбы? Же 5. Анда 5, урматтуу баяндамачы. 5 пункт Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосунда сөз 160 миллион доллар боюнча. 160 миллион доллар боюнча. Урматтуу депутаттар, кыскача эле мен анда айтып берейин бул боюнча. Силер билгендей, ЕФСР деп коет, Евразийский фонд стабилизации и развития. Ал жактан биз бюджетная поддержка деп 230 миллион былтыр буга чейинки депутаттар 230 миллион доллар алмакпыз. Былтыр бирок 70 миллион 2021-ге, 22 жылга 80 миллион, 23 жылга 80 миллион. Ошо бардыгы 230 миллион алмакпыз бюджетный поддержка былтыр. Бирок баягы бизден силер билесиңер, советтен өтүш керек бул долбоор бизге ратификация болгон жок, бирок жогорку кеңештен өткөн. Эми 70 миллион былтыр ала албай калдык. Эми жаңы долбоорду киргизип атабыз. Ошол долбоордун ичинен 2022 жылга 80 миллион, 2023 жылга 80 миллион каралып атат. Ушул долбоор боюнча 160 миллион бул деген бюджетный поддержка деп бюджетте бул 80 миллион каралган. Ушул долбоорду колдоп бериңиздерди суранабыз. Мына кыска, эгерде сурооңуз болсо ушул жөнүндө мен өзүм жооп берейин. Рахмат чоң. Урматтуу Руслан Саталганович, урматтуу кесиптештер, суроолор барбы? Келиңиз, Айбек Жапарович, сөз сизден. Рахмат. Урматтуу демилгечү, сиз айтсаңыз, быйылкы жылга 80 миллион сурап атасыздар, туурабы? Туура. 42% кредит. Грант. Грант эмес, бул баардыгы эле кредит болот. ЕФСРде 1%дан алып атабыз, 20 жылга 10 жыл, 10 жыл деген бул деген баягы льготный период деп коет, льготный период 10 жыл. Ошондо 20 жылга алып атабыз. Бул грант эмес, грант деген бул өзүнчө биз МВФтин өзүнчө бир калькуляциясы бар. Түшүндүм. Экинчи суроом сизге. Саламаттык сактоого жана социалдык коргоо секторлорго бөлүнүп экен, бул туурабы? 80 миллионду биз ал деген бюджетке киргизкенбиз. Бюджетте жалаң коргоо сектору эмес, андан башка да чыгымдар бар.
ошол баягы айлыктарды 1 апрелден мугалимдерге жана медиктерге көтөрөбүз деген ойлорубуз бар. Эми биз бул кредитти алып, ошол мугалимдердин башларынын айлыгын көтөрүүгө кредит алып көтөрүп атабызбы ошондо? Бюджетная поддержка ошолорго алып атабыз. Бардык чыгымдарга алынып атат. Жок, Акылбек Сүмөкүч айтпады беле. Биз өзүбүздүн немебиз жетет, айлыктарды көтөргөнгө деп. Сиздер кредит алып көтөрөбүз атсаңар, туура эмес болуп калбайбы? Биз буга чейин бул бюджетке кирген, 2022 жылга кирген 80 миллион. Сиз тактап айтып бериңиз, ушул 80 миллион кайсы тармакка бөлүнөт? Бул деген биз өзүңүз билгендей финансы министрлиги бардыгына баягы бюджетке эле киргизет, ошо бюджеттен бардык чыгымдарга кетет. Сизде маалымат жокпу? Мындай 80 миллионго кайсы тармакка деп андай маалымат жок. Себеп дегенде бул да баягы бир казандай да бир казанга эле куюп эле ошол жерден бардыгы чечилет, чыгымдардын бардыгы. Жок, сиздер бул жерде жазып атпайсыздарбы? Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо секторлоруна кошумча чыгымдарга байланыштуу бөлүнөт депчи. Милдеттери аткаруу боюнча кайсы милдеттерди аткарат? Зарплатанын милдеттери бар. Өзгөчө ошолорго да. Ошондо биз кредит алып зарплатаны көтөрүп атабызбы? Бардык ошо чыгымдарда Сиз президент өкүл жооп берип коюңузчу. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар. Мен биринчиден президенттин кабинет министрлеринин өкүлү катары кечирим сурайм, ушундай бир чийки жооптор болуп атат. Буну эске алабыз. Бул кредиттин негизги бутагы министрлер кабинети мамлекеттик финансы башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, салыктык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, экономиканын санариптештирүү, жол инфраструктураларынын сапатын жакшыртуу жана энергетика секторунун финансы туруктуулугун жогорулатуу үчүн структуралык реформаларды жүргүзүүгө ниеттенүүдө. Ушул багыттарга багытталган. Туура. Демил кеч айтып атпайбы азыр бизге берилген эмес, кайсы тармакка биз билбейбиз. Бир эле немеге салынат, ошол жерден бөлүнөт. Ооба, бул боюнча белгилеп кеткен, бюджеттин алкагында киргизилген, бирок бул программага бекитилген, мен байындап кеткенде ушул тармактарга бул эч кандай айлыкка байланыштуу эмес. Кийин балким сүрдөнүп аткандыр, ошону буну эске алабыз. Негизи, рахмат. Негизи кредит бул жерде ратификация болуп атканда кайсы тармакка канча сумма бөлүнөөр так даана жазылыш керек да. Сиздерде жокко бул жерде. Жөн эле жазып коюпсуңар, же ал жака баргандан кийин өзүңөр каалагандай билесиңерби? Бул болбойт да. Так даана жазылыш керек. Себеби биз бул жерде ратификация кылып беребиз. Мисалы, ошол саламаттык сактоого эмне жумушка, кандай жумушка канча бересиздер? Ошондой эле бул жерде электр энергия деп турабы? Ошолор так жазылбайбы? Буга кандай жооп бересиңер? Бек Жапарович, бул боюнча программа так анык жазылган. Кийин кошумча маалыматты сиздерге берип киргизели. Расмий түрүндө сизге берели. Кийин дагы тийиштүү мекемелердин жетекчилери сизге келип жолугуп кетсин. Урматтуу президенттин өкүлү, бергениңизден берсеңиз, мен мындай жооп берейин. Себеп дегенде сиз баягы канаттандыра албай эле баягы суроо берип атасыз да, мындай болуп атат, Айбек Жапарович. Кандай десиз? Баштан кайталап коюңузчу, эмне болбойт? Мен мындай болуп атат да, баягы бул бюджетная поддержка деп атабыз, бул бюджетный баягы дефицит, разрыв дефицита болот да. Ошо разрыв дефицитке берилет. Ошол үчүн бул покрытие дефицита, это бюджетная поддержка деп аталат да. Мындай сиз айтып атпайсызбы, каяка берилет? Бул баягы баарын санайбыз да. 22 жылдын дефицитин санап атканда, мисалы 80 миллион доллар жеткен жокпу? Сом менен аралашкан. Ошол покрытие кечирип коесуз, сиз түшүнбөйт экенсиз. Сиз президент өкүл жооп берип коюңуз. Айбек Сиз Жапарович. айткандай болбойт. Андай болбойт. Бюджетке жетпеген акчаны келип, андай болбойт да. Бул жерде так дана жазылып келиш керек. Ушул күнгө чейин жазылып келген. Президент өкүл, сиз жооп бериңизчи. Уруксат берсеңиздер. Бул макулдашуу, ратификация киргенде бул макулдашуу сиздерде карооңуздар киргизилип атат. Ратификация болгон так анык ар бир пункт менен кошумча маалымат менен ар бир даана кайсы булактарга, кайсы жактарга аныкталары жазылып киргизилет силерге. Рахмат. Эми мындай да, мен сөзүмдү бүтүрүп алайын. Биздин тышкы карызыбыз аябай эле көбөйүп кетти, ушуна кредит алып жүрүпчү. 2022 жылы 26 миллиард төлөшүбүз керек карыз. 2023 жылы 34 миллиард. 2024 жылы 39 миллиард төлөшүбүз керек да. Биз кредит жылдан жылга алып атабыз. Азыркы күндө урматтуу коллегалар, биз ушул зарплатаны берүү боюнча да кредит алып жатыппыз да. Бул туура эмес да.
Акылбек Сөнбекович сөзүндө баяндын астында башкача айткан. Айлыктарды көтөрүү боюнча. Бул жерде сиздер башкача айттыңыздар. Демир кечи келип алып каралбайт, так маалымат берилбейт дейт. Президенттик болсо бул жерде берилет дейт. Сиздер мындай сүйлөшүп алып, тактап келсеңиздер жакшы болот да бул жергечи. Нурлан Тургунбекович туура айтат. Бул жерге туура жооп берген, туура маалыматы бар адамды жиберсеңер жакшы болот да. Келип алып мындай башкача нерсени сүйлөп отурат да бул жердечи. Бул жерде азыр берген суроого дагы ылайыктуу жооп ала албадык да, өзүбүздү канааттандыра алдык. Ошондуктан мен айтарым мындай. Бул жерде электроэнергияда деп жазылыптыр. Президенттин өкүлү, сиздин маалыматыңыз көп ара окшойт, сизге суроо бере берейин. Мен айтарым мындай да. Биз көп эле мамлекеттерге барып жүрөбүз. Кээ бир мамлекеттерде өзүнөн чыккан мисалы нефтиси бар чоң мамлекеттер, ошол мамлекеттерде өзүнүн газ бекериди элине. Бизде келечекте чоңдогон гэстерди, мисалы Камарада эки окшогон гэстерди көбөйтсөк, 4-5 кылсак, мини гэстерди 100дөн ашык кылсак, мамлекет өзү көзөмөлдөп кыла турган болсо, мен келечекте айтам, Кыргызстанда дагы бул элге светти бекер бергенге жетишсек болот. Келечекте, эгерде 10го жакын чоң гэс салсак, мини гэстерден 100дөн ашык сала турган болсок. Себеби дүйнөдө биз эң суунун башында жашайбыз. Башка өлкөлөр ошондой кылып атат. Бул жерде электроэнергиясына биз кредит алып аларга берсек туура эмес болуп калат да. Себеби алар кайра мамлекетке бизге пайда алып келишет да. Суунун башында жашасак, анан карыз алууларды жаап атсак, туура эмес болуп калат. Буга кандай деп жооп бересиздер? Туура, Бекжапарович, сиз туура белгиледиңиз. Биз Кыргызстан тоолуу өлкө болуп, кийин тоолуу ушу Кудай берген бир дарыялардын башына тургандан кийин бизде азыр сиздер белгилүү болгондой бир нече чакан гэстер курулуп жатат мамлекет тарабынан. Кийин ал аналыканда иш алып барылып жатат. Кийин сиздин сунуштарыңыз эң туура деп эсептейбиз. Кийин бул макулдашууну азыр сиздер колдоп бериңиздер чакырат элем. Кийинки ратификация киргизип атканда ар бир түрчектине чейин сунуш катары киргизебиз. Рахмат. Эми бул жерде бардык сумманын бардыгы сиздер кредит деп айттыңыздар да. Бул жерде 42%-ын грант, калган кредит деп турат да. Түшүнбөй калдым, силер мына берген казыңарды бирсе карап коесуңарбы же? Урматтуу коллегалар, сиздер да карап көрүңүздөрчү. Бул жерде булардын жазганы башка, сүйлөгөнү башка болуп жатат да. Түшүндүрүп берсем болобу, урматтуу депутаттар? Булар түшүндүрө албайт экен. Түшүндүрө албай койду. Болбосо мен өзүм сунушумда кийинки олтурумга башкадан даярданып келсин булар. Бизге берген кагаз башка, сүйлөгөндөр башка. Айтсаң да жаман көрөт экен. Мен сунушум бул кийинки олтурумга калтыруу. Рахмат. Рахмат, Бекжапарович. Сөз Адахан Килсамаевичте. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Бул жигит билип туура жооп берип атат. Бул кредит кайсы багытта келаткандыгы боюнча так жооп берип атат. Башка маселе, баягы сиз экөөбүздү же бүтүндөй жогорку кеңешти биз $500 миллион ашыкча акча менен чыктык деп жарыя тарткан азаматтардыкы кеп ошолордо. Булар туура айтып атат. Булар келишимде кандай болсо, буларда себеп саясий оюнга көнөлөк да так жооп берип атат да, жана жаш балдардай. Алдай албайт. А эгер дасыккан азаматтарды жиберип койгондо көз боемоочулук менен ал жагына бул жагына деп туруп алдап кирип кетет эле. Чындыгында айлык акылары боюнча дагы, ковид боюнча дагы, башка маселелер бул казынаны колдоо максатында деп айтып атат. Казына бош деп атат. Казынада каражат жок деп атат. Ошол акча келип түшсө, ошонун эсебинен биз айлык көбөйтөбүз деп атат. Биз акча беребиз деп атат. Чындык буларда. Булардын жетеки кожоюндарында эмес. Ошон үчүн рахмат айтыш керек буларга. Анан 21-жылга 70 миллион сурадык эле бербей койду дедиңер. Эмне үчүн бербей койду? Эми бул саясат. Жок. Айта албайсыз эми. Аны айта. Жок. Туура, эми мен силерди коргоого алайын. Чындыкты болгондой айтып атасыңар. Мына 21-жылга 70 миллион сурадык дейт. Алар бербей койду дейт. Ошондо калып калган 160 миллиондун королбогон акчасынан 22-жылы 80 миллионун коротобуз деп атасыңар.
23-жылы 80 миллионун коротобуз деп экиге бөлдүңөр. Туурабы? Анда айтсаңыз, бүтүндөй казына толуп, казынадан 22-жылга ашып калган $5,5 миллиард кайда иштетесиңер? жыйырма экинчи жылы Быйылкы жылы мына ашып калды. 21 жылы аябай катуу иштеп койдуңар дагы, $5,5 миллиард ашып калды да. Жок, профицит бюджет сиз билгендей неме кылып атабыз. Быйылкыга госипотечный компанияга $8,5 миллиард берилип атат. Андан башка РСК, Айылбанк, Керемет банктарга 5 миллиардтан беребиз деген ойдобуз да. Руслан мырза, бөтөн жактан кредит алып проценти менен. Ошондон көрө силер ошол ашып калган $500 миллион менен эле маселени чечпейсиңерби? Эмнеге ал мүмкүн эмес? Адахан Кимсабаевич, биз бул карызга батып атпайбызбы? Жок, Адахан Кимсабаевич, эми мен чындыгында мындай баардыгына чыгымдардын баардыгына кетет деп атам да, баягы бул мисалы 80 миллион бир жака кетет, тиги жака бир жерге жетет. Бул баягы билесиз да, бирдей эле кетип эле анын чыгымдарын баардыгын санайбыз. Мен билбейм. Анда Адахан Кимсабаевич, мындай деген, биз капиталовложенияны да немесин көбөйтүп атпайбызбы? Ошо көбөйткөн үчүн ага да акча керек болуп атат. Эми чыгымдар көп, ошолорго карата биз ошо баягы 400 миллиард чыгабыз деген ойдобуз. Ошонун баардыгын бюджетте каралган акчанын баардыгын азыр чогултуп атабыз да. Руслан мырза, сиз мени жана Айбек мырза бергендей эле түшүнбөй калдыңыз да. Биз кредит алып той берген кыргыздардай болуп аткан жокпу өкмөт? Силер айтып атпайсыңарбы? Кредит алып той өткөрбөгүлө, ысырапкорчулукка барбагыла деп атасыңар да, туурабы? А эгер бизде $5,5 миллиард жок болсо, анда биз ышкырыгыбызды таш жардырбай эле, болгонун болгондой эле айтып эле элге айтпайлыбы? Белди бекем бууйлу дагы бөтөн жактан карыз алганды токтотуп туралы десеңер, эл түшүнөт го. Бүгүн силер жеп алгыла дагы, бирок силердин карызыңарды небереңердин мойнуна илип атабыз деген көз боемоочулук саясат кетип бартпайбы? Демек биз азыр кесиптешим айткандай, биз неберелерибиздин акысынан жеп аткан экенбиз да. Биз балдарыбыздын акысын жеп аткан экенбиз да. Ушундай болуп атабы? Кандай дейсиз? Баягы төшөгүбүзгө карап бутубузду сунбайлыбы? Эгер курулушка болсо, өндүрүшкө болсо, башка маселе. Анан айлыкты көтөрүүгө, социалдык төлөмдөрдү төлөөгө деп айтканыңыз, бул менимче кредит алуунун кажети жок анда. Рахмат чоң, Адахан Кимсабаевич. Урматтуу кесиптештер, азыр биздин урматтуу кесиптешибиз сунуш киргизип койду. Добушка коелу же сөз берейинби? Кандай десеңер? Же дагы эми суроолор берип коелу? Келиңиздер, анда кийинки суроо Нурлан Тургунбековичте берилет. Сиз ушул кызматка чейин кайсы жумушта иштедиңиз эле? Финанс министрлигинде иштегем. 16 жылдан бери ошол жерде иштеп атам. Буга чейин специалисттен баштап начальник управленияга замминистрге чейин жеттим. Жок, мен таң калып атам да, эми бул жерде сиз шашып атасыз. Менин оюмча аябай толкунданып атасыз. Эгерде ушул 16 жыл иштеген адам ката кетирбеш керек эле. Даже ушул кээ бир маселелерди мындай алмаштырып окуп, биздин да башыбызды айландырып койдуңуз да. Өзүңүздүн кагазыңызга өзүңүз так болбойчу. Эми мына 16 жыл иштесеңиз, ошол атайын ошол жерде 16 жылдын ичинде мен ойлойм жетиштүү тажрыйба бар эле да. Бирок негедир мына бизге абдан туура эмес болуп атат. Эми жанагы сиздин айткандарыңыз боюнча пенсияга, ковид боюнча, айлыктарды көтөрүү боюнча ушул жана алып аткан каражат, сиз айтып аткан ошол жака кете турган болсо, мисалы үчүн ага көпчүлүк макул эмес. Дагы кредиттин, тышкы карыздын санын өлчөмүн көбөйтүүгөчү. Ошон үчүн же сиз так даярданып келиңиз эмки жумага. Же азыр бир нерсе кылып баарыбыздын башыбызды айландырып, өткөзүп алып, эртең азабын баарыбыз тартайлан да. Менде ушул сунуш да.
Рахмат. Улан Болбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын башчылары. Руслан Сатылганович, менин суроомда биздин бюджетти кыскача сурайынчы. Азыр дефицитпи же профицитпи бюджетибиз? 2022 жылы биз дефицит менен алганбыз 4,9 миллиард. 2022 жылдын. Эмне себептен массалык маалымат каражаттарында бюджетибиз Адахан Кимсамов айткандай профицит деп атабыз? Жок, 2021 жыйынтыгы боюнча Адахан Кимсамович айтып атат. А мен 2022 жылдын бюджети боюнча жооп берип атам да. Рахмат. Менин суроомда азыр мыякта көп нерсе бар экен да. Ковидке каршы да вакцинация алабыз деп да бар экен. Вакцинация бизге бекер келип атабы же сатып алып атабызбы? Жарымысы мисалы Дүйнөлүк банк бизге былтыр жардам берген, жарымысы кредит, жарымысы грант болуп келип атат. Рахмат. Мен да сунушумда коллегаларга колдой этилем да, жөн эле кредит албасак, эгер бюджетибиз профицит болсо, кереги жок го дейм да. Рахмат. Рахмат. Нуржин Кадырбекович, сөз сизге берилет. Руслан мырза, сизге чоң рахмат. Мына көрдүңүзбү, азыркы 3-чү жолу чыкканыңызда мурда караганда бир топ мындай такшалып калдыңыз да. Тартынбай эле чыга бериңиз. Мен деле министрдин орун басары болгонмун. Ошол сиз өткөн этапта мен да өткөнмүн. Депутаттардын өздөрүнүн сүрү бар дегенде өзгөчө Адахан Кимсамбаев сыяктуу чоң саясатчылар отурат. Мен сизге туура эле түшүнүп мамиле кылып атам. Бирок мына көрдүңүзбү, кагаз таппай калганда мээңизден алып чыктыңыз. Жакшы эле кабарыңыз бар экен. Профессионалдык сапаттарыңызды көрсөтө баштадыңыз. Чоң рахмат. Анан бир суроо да. Мына мисалы ушул макулдаштын 3-чү тиркемесинде азыр колуңузда кагаз жок. График погашения основного долга деп турат. 160 миллион доллар турабы? Ошол 20 жылдык ичинде канча кошуп беребиз? Анткени алгачкы 10 жыл жеңилдетилген 1% деп атасыздар. Анан калган 10 жылы канча пайыз менен, анан канча кошуп беребиз? Ошол эсептеп чыктыңыздарбы? Ооба, эсептегенбиз. Азыр 1 мүнөт азыр. Менде процедурасы барды. Урматтуу коллегалар. Өзү негизи кредит келгенде так маалымат менен келет да. Канча сумма, канча жылга, канча процент менен качан кайтарып беребиз. Жана кайсыл тармакка. И ошол тармак өзү төлөйбү, болбосо мамлекет төлөйбү. Так маалымат менен келет. Булардын так маалыматы жок экен. Жок. Эми уруксат болсо добушка эле коюп, муну кийинки жумада так кылып караганыбыз жакшы. Жок, биз эки көзүбүздү жумуп кабыл ала беребиз дей турган болсок, онда кабыл алып коелу. Ошондой болсо да бир жооп берип коюңузчу. 160 миллионго канча кошуп беребиз? 10 жылга түшен түшүнүктүү 1%дан экен. Анан кийинки 10 жылга канча пайыз менен, анан канча кошуп беребиз? Урматтуу Айбек Жапарович, колумда бар, жанымда турат. Муну мен карап туруп так маалымат сизге берейин деп аткам. Мына 160 миллион, ошондо бул деген 20 жылга берилет. Ошондо 24 миллион үстүнө. 24 миллион. Анан эми 20 жылда ошо 24 миллион кошумча беребиз. Эми урматтуу президенттин өкүлү да отурат. Мен бир сунуш берсем болобу? Негизинен ошо кредит алганда, мисалы кээ адамдар бар, канча акча берсең деле жеп коет, ичип коет, кийинип коет, ошо менен акча да жок, өзү дагы жарып кетпейт да. Кээ бир адамдар бар, инвестиция кылат, бир иш баштайт, бизнес баштайт. Биз да мамлекет деле ошондой эле мамиле кылсак. Азыр алабыз, бюджетти колдогонго, ичип жегенге, айлыкка кетет, анча-мынча тешиктерди, анча-мынча жыртыктарды жапканга кетет. Бирок андан кайра киреше түшпөйт да. Бирок кийин кошуп төлөп берип атабыз. 24 миллион деген 26 дедиңизби? 20 жылда. Канча миллион кошуп беребиз дедиңиз? 24 миллион. 24 миллиондан оңой акча эмес да. 145. Көрдүңүзбү? Анан ошон үчүн эгерде кредит алсак, бир принцип, балким ушул боюнча мыйзамдын долбоорун даярдап чыксакпы, активтерге алсак да, эгерде алсак, бир завод курабызбы, фабрика курабызбы, же бир ишке коротобузбу, ошол кийин кирешесин алып келсе, кирешенин эсебинен кошумча каражатты төлөп кутулуп кете тургандай. Анан ичип жеп алып туруп, анан ошонун туура айтып атат, неберелер бала бакыра төлөйт да. Биз болсо алып коебуз, кол көтөрүп коебуз. Ушул бул принципиалдуу маселе. Мен президенттин өкүлүнө кайрылайын. Ушундай принципте алсак мындан ары. Чоң рахмат. Менде процедура бар. Процедура. Нуржигит Кадырбекович эң туура айтат. Бизде Кыргызстанда
көптөгөн жекешкелер бар да. Кредит алайын десе бербейт. Кредитти ошол жылаң чачкан мындай чачып бере турган тойлорго жана башкаларга берет да. Чындыгында бул өндүрүшкө бериш керек. Өндүрүшкө эч ким ала алган жок, албайт дагы. Эми кичинекейлерин албаса албайт. Бизде кандайларды кредитке жакшы алабыз билесиңерби? Бизде ошо алып туруп жеп кое тургандарга батыраак бөлүнөт да. Жок кылып бере тургандарга. Мына так жазылбаган. Жок, ошондорго биз тез алып беребиз. Буга чейин да алып бергенбиз. Ошондуктан менин сунушум мындан кийин чындыгында эле ушул карап көрүп алышыбыз керек да. Мүмкүн болсо өндүрүшкө алыш керек. Биринчиден жумуш орун болот, экинчиден мамлекеттен налог төлөйт, үчүнчүдөн мигранттарыбыз азаят. Рахмат. Айлыктарга албай эле койлу. Рахмат чоң, урматтуу кесиптештер. Дагы эки кесиптешибиз бар, аларга сөз берип коелу, анан кийин добушка коебуз. Сөз Рызбек Исламовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Мен дагы кесиптештерим колдоп келем да, колдоп кетем. Кредит бул өтө начар нерсе деп айтсак болот. Келечекте эл төлөйт да. Ошол эле учурда мына ковидти каржылайбыз деп турасыздар да, ковидти. Ковидке миллиарддаган акчалар келди. Грант катары келди, ар кандай жардамдар келди. Өткөндө саламаттык сактоо министри айткан, бүт биз ковидке даярдыгыбыз бар, дары дармектер бар деген да. Кайра бул жерде дагы ковид деп жазылып турат, каржылоо. Ошон үчүн мен да кесиптештеримди колдойт элем, эмики кароого ат келсе, азыр четке эле кагып койсок. Добуш менен чечели да, ошондой кыла алат. Анда соңку сөз Нурланбек Исымбекович, сөз сизге берилет, анан кийин добушка коебуз. Рахмат, Чеңгиз Азаматович. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу коноктор. Руслан Сатылганович, мынакей жана Айбек Жапарович айтып кеткен, сиз өзүңүздүн баяндамаңызда алынган каражаттар баары тең кредит дегенсиз. Ушул жерде мен эмне үчүн азыр айтып атам, дагы бир жолу эмки келгенде ошого да даярданып келсеңиздер, мынакей. Ушул жерде болжолдуу эсептөөлөр боюнча Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун грант элементи 42,2% түзөт дейт. Ушул боюнча бир маалымат берип коесузбу? Нурланбек Асымбекович, ошону жооп берейин десем, уруксат берген жоксуз. Грант элемент деген мындай, грант элемент деген ал эмес, жарымысы грант, жарымысы жок деп. Эл аралык валюта фонду булар өзүнчө бир калькуляция түзгөн. Баягы булардын 35 гранттан кем эмес болуш керек. Эгерде 35%тен кем эмес болбосо, бул жеңилдетилген грант элемент деп саналат. Бул деген өзү калькуляциянын формуласынын аты грант элемент. Биз ошол биздин стратегияда управление госдолгом дейбиз, ошондон 35, мисалы кредитти алып атканда 35тен кем эмес болсун дейп карайбыз да. Ошол үчүн баягы биз калькуляция кылып атканда 42,8% 42,1% болгон. Ошону айтып атабыз да. Бул баягы биз түшүнгөндөй эмес, баягы гранты мынча экен, жарымысы эмес. Бул деген өзүнчө формуласы да. Ушул баяндама бергенде Руслан Сатылганович, Элдар Туралиевич, сиздерде жана бажы боюнча айтып кетпедик беле? Ушу бажыдан өтүп баратканда чектөө бар дегенде сразу эле чексиз дедиңиздер. Ушу айтаардан мурда жакшылап ойлонуп туруп, туура кабар беришиңиз керек, анткени стенограммадан өтүп атат. Ушул маалымат эртең жайылат Кыргызстан боюнча. Ошону жана өзүңүздөр андан кийин эме оңдоп кеттиңиз. $10,000 чейин чеги жок, $10,000 кийин декларация. Декларация деген бул чек да турабы? Чектөө да бул. Чек эмес, чек деген это когда есть стоит запрет на ввоз. Чектөө деген жок. Мисалы силер тияктан учуп келсеңиз, $30,000, $50,000, $100,000 болсо, чексиз эле өтүп кетесиз, бирок декларациядан өтүш керексиз. Бияктан бирөө чек мына $10,000 эле ашык өтө албайсың деген жок. Сиз өтө бересиз, бирок декларацияга ошону өткөзүп туруп, декларацияга жазып туруп, өтөсүз да. Хорошо. Урматтуу Элдар Туралиевич, сөз өз иретинде берилет. Сабырдуулук. Эми урматтуу кесиптештер, чоң рахмат. Анда менде деле көп суроолор бар эле, бирок Руслан Сатылганович азыр баардыгы айтылган маанилүү, аябай орчундуу сунуштарды эске алып, кийинки отурумубузга чейин маалымкатты жакшылап даярдап, таблицалар менен бизге
силер түшүндүргүлө, кайсы багыттарга каражаттар жумшалат, кайсы тармактарда көбүнчө силер көңүл бурасыңар, бюджетке каражаттар бөлүнөбү же бөлүнбөбү, биякта аябай принципиалдуу ушул маселе күн тартибинде турат. Көрө атпайсыңарбы, көпчүлүгү депутаттар эгер насыяларды биз алайын десек, анда ушул каражаттар негизи өнүгүүгө багытталган болуш керек. А силер кайра ушул тешиктерди жабууга каражаттарды алайын деп атасыңар. Анда урматтуу кесиптештерим, келип түшкөн сунушу добушка коем. Айбек Жапарович сунуш киргизип койду, кийинки отурумуна турабы. Добушка коем, ким макул? Ким каршы? Каршы жок. Анда урматтуу баяндоочу, кийинки отурумуна жакшылап даярдап, кагаздарды бизге биринчиден маалымкатты оңдоп, бизге тагыраак маалымат берип коюңуздар, сураныч. Процедурный. Негизи урматтуу министрлер кабинетинин өкүлү мындан кийин ушул ратификацияга келгенде, макулдашуулар боюнча кагаздарды алып келгендечи жанагыдай суроо болбош керек да, жооп болбош керек. Кийин сиздерге кагаз жүзүндө берип коебуз, кийин айтабыз деп. Биз көрбөгөн, билбегенге кантип добуш беребиз биз? Кийинкиге кантип беребиз? Ошон үчүн силер так беришиңер керек, алып келишиңер керек. Кийин деген болбош керек. Биз билбесек, кийинкиси кандай болот? Бул бир. Экинчиси, жанагы кредиттерди ошол айлык акы, пенсия пособияны көтөрүш боюнча алган заманды биз өттү деп жүргөнбүз. Накаевдин убагында ала берип, завод курбай, өндүрүш курбай, жалаң эмгек акы төлөй берип, мына ошолордун жыйынтыгы мына азыр миллиардтап азыр төлөй турган болуп атабыз. Мына ошол кредиттер ушулар бүгүн төлөп атабыз. Ошого жол бербеш керек да. Урматтуу мына эки чоң министрлик, ушул боюнча каржы министрлиги, экономика, силер ушул маселени эске алып коюшуңар керек. Рахмат. Рахмат чоң. Анда урматтуу кесиптештер, 6 пунктка өтөлү. Рахмат чоң сизге. 2014 жылдын 23 декабрындагы Евразия экономикалык бирлигинин алкагында медициналык буюмдар жана медициналык техника жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу протоколдун долбоору. Бул протокол макулдашууга киргизилет. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги демелгечи, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Жангазиев Бакыт Ишенович баяндамачысы. Сөз сизге. Саламатсызбы, Чыңгыз Азаматович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздин карооңузга 2014 жылдын 23 декабрындагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол долбоору сунушталат. Сиздер билгендей, Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин 2021 жылдын 24 декабрында өткөн отурумунда ушул протоколдун долбоорунун тиешелүү буйругунун долбоору жактырылган жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерге ага кол коюу үчүн зарыл болгон ички мамлекеттик процедураларын жүргүзүү үчүн жөндөтүлгөн. Негизги өзгөртүү бул улуттук эрежелерге ылайык медициналык буюмдарды каттоо мөөнөтүн узартуу. Протоколдун долбоору улуттук эрежелерге ылайык медициналык багыттардын буюмдарды 2022 жылдын 31 декабрына чейин каттоого мүмкүндүк берет. Андан ары 2023 жылдын 1 январдан тартып медициналык буюмдарды каттоо биримдиктин эрежелерине ылайык гана жүргүзүлөт. Рахмат чоң. Рахмат. Адахам Кенсебаевич. Рахмат. Урматтуу, ким дедиңиз атыңызды? Бакыт. Бакыт мырза. Бул кыргызча редакциясы күчкө киреби же орусча редакциясыбы?
орусча редакция. Кыргыздар үчүн ошол 21-жылдын 31-декабры кала береби? Кечиресиз түшүнүү жок. Орусчасында 22-жылдын 31-декабрына чейин улантылып атат, бир жылга. Кыргызчасында улантпай калып атат, калган өлкөлөргө улантып атат, кыргызчасында уланбайбы? Кечиресиз, тактайм. Менде негизи маалымат орус тилинде, бирок өзүм Ошон үчүн кыргыз тилинде карагыла да. Жарайт, кечиресиз. Кыргыз тилинде өзүңөрдү сыйласаңар. Себеп мен карап отурам, урматтуу Чыңгыз Азаматович, министрдин колу коюлган кыргыз вариантында жылы өзгөрбөстөн, күнү да өзгөрбөстөн калып калган да. Бешеналиев мырза кол койгон мына. Эртең бизге айтпайбы, кыргыздар силер кажети жок, биз 31 менен эле токтоп калабыз деп айткансыңар деп мына кол турат. Кандай дейсиз? Түшүндүм. Менде негизи орус вариант бар, бирок Сиз кыргыз варианты бар колуңузда? Колумда өзүм котордум докладымды. Бирок баары материалдар орус тилинде. Жок, сиз макулсузбу кыргыз вариантында 21-жылдын 31 менен токтоп калган? Тактайын, кечиресиз. Жок, такташтын кажети жок. Мына көрсөтөйүнбү? Кандай кылабыз? Отработаем, переделаем. Негизи баягы кээ бир биздин кесиптештерибиз айтып атканда сабатсыздыкты көтөрүү боюнча, сабаттуулукту жогорулатуу боюнча маселе коюп атканда, силер келерден башта бир сыйра карайсыңарбы моундай кагаздарды? Менин колумда пакет документ орус тилинде бар, ошону карадым. Эмнеге? Адистер ошондой киргизилди. Кыргызча билген адис жокпу силерде? Бар. Бирок аны ишке албайсыңар да, туурабы? Жок, алып атабыз. Андай жок. Бул жакшы эмес. Жогорку кеңешке расмий кирип аткан кагазда болгондо дагы эл аралык протоколдо биз бир жылга улантуунун кажети жок деп министрдин кол койгондугу туура эмес. Кабыл алдым. Кабыл аласыңар, эске алып коесуңар, аны билем, кийин жооп жүзүндө берип коесуңар. Бул эч нерсени өзгөртпөй турган жагдай. Эч нерсе өзгөртпөйт. Принципиалдуу эч нерсеси жок. Ошондуктан ушу дегенде эле кийинки маанилүү маселелерди көбүрөөк талкуулаш үчүн, бул убакытты утуш үчүн бул маселени жанагы редакциялык өзгөртүүнү өзгөртүп койгула. Ошол боюнча добушка койсок туура эле болот го дейм, Чыңгыз Азаматович. Добушка коебузбу? Анда добушка коем, урматтуу кесиптештер. Ким макул? Каршы жокпу? Каршы жок. Эме сөзсүз түрдө силер ондоп коюшуңар керек. Биякта министрдин кол тамгасы менен силер бизге киргизип атасыңар. Бул уят. Эске алып коюңуздар. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, кийинки күн тартибинде бекитилген пункту 2017 жылдын 28 февралындагы Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Камбарата ГЭС-2 экинчи гидроагрегаттын эксплуатациялоого киргизүү долбоорун каржылоо үчүн Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынын инвестициялык кредит берүү жөнүндө макулдашууга номер 2 кошумча макулдашуунун долбоору. Бул кагаз макулдашууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Айталиев Тилек Анаркулович. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар. Кыскача маалымат берип кетүүнү уруксат бериңиздер. 2017 жылы бул келишим Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосунда келишим түзүлгөн. Камбарата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү боюнча. Долбоордун суммасы $110 миллион түзгөн. Ошону менен бирге биздин баягы эл аралык келишимдер мыйзамына ылайык өзүбүздүн ички процедуралар жол жоболорду өтүү боюнча 2019 жылдын апрель айында ушул аталган келишим күчүнө кирген да. Азыр бул жакта сиздердин колдооңуздарды, сиздердин макулдашууңуздарды сурайын деп келгенибиздин негизги себеби ушул кол коюлган келишимге өзгөртүү киргизип, графиктердин, төлөмдөрдүн ушул
алынган акча каражаттын кайра кайтаруусу боюнча бир тактоо иретинде өзгөртүү киргизип койсок деген. Себеп дегенде бул жакта бир маселе болуп калган. 2017 жылы кол коюлган, бирок 2019 жылы күчүнө кирип, графикте Евразиялык өнүктүрүү банкы менен ортобузда бул маселенин баардыгын териштирип чыктык. Азыркы учурда ушул миссиясы Бишкекте баардыгын тактап туруп, мындай келишим баягы жыйынтыкка келдик. 2022 жылдын 30 мартынан баштап ушул төлөмдөр башталат. Анан баягы жыл сайын 30 март, 30 сентябрь болуп төлөмдөр кете берет. Бирдиктүү сумма менен 3 миллион 548 миң доллар деген ушу келишимге тиркеме катары болуп калган. Биз ошол срокту, мөөнөттү 2024 жылдын 30 мартына жылдыралы деген сунуш бергенбиз. Себеп дегенде 2019 жылы күчүнө кирип, ушул келишим ишке ашырылып баштаган мөөнөттөн баштап эсептейли. Бул баягы 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт, жалпы кредиттин мөөнөтү 20 жыл, 15 жылдын ичинде ушул негизги сумма кайтарылышы керек деген макулдашууда шарттар каралган. Негизги ушул себеби ушул баягы өзгөртүү киргизип коюп, тактоо иретинде биринчиси, экинчиси эми келишим күчүнө киргенден баштап, анан кийин ишке ашырылгандан баштап кайтарсак туура болот деп Евразия өнүктүрүү банкы дагы биздин негиздемелер менен макул болушту. Эгер сиздер ушундай бир колдоо көрсөтүп берсеңиздер, биз тийиштүү тескемени кабыл алып, финансы министри менен анан тиги тараптан ушу жетектөөчү, ушул долбоордун жетекчөөчүсү менен чогуу тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизип кол коюшуп койсок, биз үчүн абдан бир жакшы, маанилүү болмок деп эсептейм. Эгер суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге дайынмын. Рахмат, урматтуу Тилек Анаркулович. Суроолорго өтөлү. Анда урматтуу Айбек Жапарович, сөз сизге берилет. Рахмат. Бул жерде урматтуу демилгечи 2017 жылы бүтө турган иш 2019 жылы бүтүп турабы? 2 жылга кеч калды. 2017 жылы келишимге кол коюлган, бирок баягы жолжобого ылайык 2017 жылдан кол коюлгандан тартып биз ички жолжобонун бардыгын ушу ратификация баягы эми айлана чөйрөгө боло турган бир мындай таасири деген бардык отчеттуулуктарды даярдап, ошо 2019 жылга келишим күчүнө кирген да. Орто жолдон ошого 2 жылдык мөөнөт кетип калган. Канча жыл кошумча сурап атасыздар? Биз азыр ошол 2 жылдык мөөнөт кеткендиги үчүн 2017 жылдан тартып биринчи төлөм 5 жылдан кийин башталат деген ченем болгон да келишимдечи. Азыркы ошол 5 жылда алып келе турган болсок, мына 2022 жылы 30 мартта төлөшүбүз керек болуп калат. Ошон үчүн жылдырып 2017ден эмес, 2019тан баштап 5 жылдык мөөнөттү эсептейли дагы 2024 жылдын 30 мартынан төлөй баштайлы деген сунуш киргиздик. Анын эң негизги себеби биз мына 2022-2023 жылы ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча ушул экинчи агрегаттын күчкө кирүүсү боюнча толук кандуу ишти жүргүзсөк, агрегат иштеп баштап электр энергия чыгарып баштаса, биз ал кайтарууга дагы мүмкүнчүлүк бар болот эле. Туура, негизи буну колдоп коюш керек. Негизи иш бүткөндөн кийин гана болот да. Дагы менин экинчи суроом сизге. Сизде келечекте сиздерде чакан КЭСтерди жана чоң КЭСтерди куруу боюнча планыңар барбы? Бар. 2000 бардыгыбызга маалым болгондой, улуттук программа кабыл алынган Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү боюнча. Ал программада энергетика тармагында дагы бир нече ири долбоорлор каралган. Ал ушул мына буга чейин да жакшы ой пикирлерди айтып кеттиңиздер. Камбарата 1 ГЭСинин курулушунан баштап, андан кийинки дагы ылдыйкы каскадтар боюнча ГЭСтерди куруу боюнча дагы бир нече ири долбоорлор каралган. Андан тышкары өзүбүзгө мындай бир план кылып, өзүбүзгө ошол программалар аркылуу тапшырма алалы деп бир нече кичи ГЭСтер боюнча дагы, анын ичинен 50 ушул энергияны кайра жаралуучу булактары багытындагы проекттер, долбоорлор боюнча быйылкы жылга 50-нү даярдап, кийинки жылга дагы бир 50-нү даярдап, түздөн түз инвесторлорду чакырууга багыт алганбыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол программа кабыл алынып, анын үстүнөн баягы министрлер кабинетинин дагы тийиштүү планы, ошол программаны ишке ашыруу боюнча дагы план кабыл алынды. Ал планга ылайык биз бүгүнкү күндө ишти баштадык. Азыр ушул энергияны кайра жаратуу булактары багытында жалпысынан ушул реестрга киргизүү боюнча биз министрлик тараптан 100дөн ашык, так айтканда 110 күбөлүк берилди.
Алардын ичинен кичи гэстер дагы бар, күн энергиясынан алынуучу станциялар дагы бар, шамалдан дагы бар. Эми арасынан эми чет-четтен ушул курулуш иштери башталып, ишке ашырып баштасак, Кудай буйруса жакын арада жыйынтыкка жетебиз. Мен жогоруда айтпадымбы? Биз мөңгүнүн эң үстүнө жашайбыз да негизичи. Кыргызстан мамлекети сууга бай мамлекетпиз. Канчалган сууларыбыз агып кетип баратат да. Ошого Алла Таала берген бул берген нерсе да. Буну биз колдонуп калышыбыз керек да. Эгерде башка мамлекет болгондо булар колдонот болчу. Эми буга чейин мындай нерселер болгон эмес, бирок сиздер чындыгында келгенден бери бир аз жылыш бар. Мен айтарым, силер ушу сырттан келген инвесторлор менен жакшы чечсиңер. Жана ошондой эле ички инвесторлор менен жакшы чечсиңер. Чындыгында ГЭСти куруп иштете тургандарга жардам берсеңер жакшы болот. Ошону менен бирге кредит алгандарга дагы эгерде ГЭС боло турмаса бериш керек. ГЭСти өзүңүз жакшы билесиз, эч качан бул арка кетпейт. Бул биринчиден жумуш орун түзөт, экинчиден өзүбүздүн биздин немеге мамлекетке пайда болот. Өзүдөн чыгып калат. Мүмкүн болсо чоң ГЭСтерди ушу КЧП кылып иштеткенге эме кылсаңар иштейм деген сырттан келген чоң инвесторлор аябай көп. Ошол менен иштесиңер. Эгерде өзүнүн акчабыз жок болсо, карызга да таппасаңар, бул өндүрүшкө негизи карызга алса болот да. Ошондой болбосо, ошо курам деген азаматтар көп да. Ошол менен иштесиңер. Эң туура айтасыз. Рахмат. Эң туура айтасыз. Биз бүгүнкү күндөн баягы бардыгына маалым болсо керек, энергетика тармагы аябай мындай бир чоң насыянын чоң сумманы алгандардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн түз инвестиция тартсак деген багытка саясатыбызды буруп жатабыз. Кудай буйруса ушул багытта алгылыктуу иштерге жетишебиз деген ниетибиз бар. Рахмат. Рахмат. Сөз Нурланбек Тургунбековичте. Рахмат. Негизинен бул сиздердин алып келген документти мен толук колдойм. Бул аябай колдоого муктаж себептерин айттыңыз. Аны колдойм. Бирок ошону менен катар, мына өзүңүз айтып калдыңыз, мен бир сурай турган маселем бар да, могу чакан ГЭСтерди куруу боюнчачы. Мына ар кандай маалыматтар жүрөт да, биздин дагы шайлоочулар сурап атат, арасында ошо чакан ГЭС курат элем дегендерчи. Өкмөт курам деген адамдарга жеңилдетилген шартта каражаттарды бөлүп беребиз деп атат да. Анан ошол эле учурда куруп коюп, аны өкмөт сатып албай коюп кураткан учурлар да бар да. Ушул боюнча бүгүнкү күндө акыбал кандай бүгүн? Эң бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселени айттыңыз. Биз ошонун чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Негизгиси эми биздин министрликтин негизги милдети ушул энергетика тармагында, энергетика багытында саясат жүргүзүү болгондуктан биз мыйзамдан баштадык. Азыркы күндөгү ушу энергияны кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамды кайра башынан жаңы долбоорун жазып чыктык. Министрлер кабинети менен макулдашууга жөнөттүк. Коомдук талкууда 1 ай ал мыйзам долбоор илинип турду. Кудай буйруса жакын арада ушуну жол жобого ылайык, регламентке ылайык андан ары дагы жылдырабыз. Анын ичинде бир нече жеңилдиктер бар. Сиз айткан негизги маселе ошол эмне үчүн мыйзамдан баштаганбыз? Мыйзамда баягы квота, анан квотадан тышкары деген ар кандай шарттар болгон. Квотага кирсең бир тариф аласың, квотага кирбесең ылдыйраак тариф аласың деген. Биз ошонун бардыгын мыйзам долбоорунда жокко чыгарып, бардыгына бирдей шарттагы эле ошо көтөрмөлөөчү коэффициент менен сен энергияңды сатып алабыз деген ченемди киргиздик долбоорду. Бул биринчиси. Экинчиси жеңилдиктер боюнча. Эми жалпысынан ушул энергияны кайра жаралуу булактары багытында көптөгөн жеңилдиктер бар. Биринчиси бул ушул салыктардан бошотулат. 5 жылга чейин ушул киреше салыгынан бошотулат. Андан тышкары, эгерде ушул ГЭСти курулуш үчүн, ГЭСти иштетүү үчүн бир жабдыктарды алып келе турган болсо, ал бажы тармагынан дагы жеңилдетүүлөр, бошотуулар бар төлөмдөрү боюнча. Андан тышкары, мына азыр энергияны сатып алуу кепилдиги боюнча 10 жыл көрсөтүлгөн экен азыркы иштеп жаткан мыйзамда. Биз эми ар кандай баягы базар экономикасы болгондон кийин шарттар өзгөрөт экен, конъюнктура өзгөрөт экен, 15 жылга узарталы деген сунушту киргиздик. Ушунун бүт бардыгы ушул багытты өнүктүрүүгө, колдоого жана эң негизгиси биз менен иштешип, мындай бир биз мамлекет тараптан, министрлик кабинети тарабынан мындай бир кадам жасалды. Эми келиңиздер биз менен иштешели деген бир мындай саясат жүргүзүүнүн үстүндөбүз да. Ошон үчүн мен ойлойм ушул мыйзам долбоору сиздерге да карооңуздарга керет. Ошол жактан чогуу талкуулап туруп кабыл алсак жакшы эле жардам болот. Менде процедурный бар. Бир эле суроо да. Биз былтыр 6-чакчы депутаттары 300 миллион тыйындан жеке ишкер ГЭС ала турган болсо, мамлекет 100 миллион тыйындан алат деп ошону колдоп бергенлик. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы?
маалыматым бар. Акыркы ушул 6-чакырылыштын эң акыркы жыйындарында мыйзам долбоору кабыл алынып өзгөртүү кирген. Жана сиз айткан квота жок деп ошонун бардыгын бир категорияга келтирдик деп атпаймынбы? Ошо сиз айткан нерсе ошол да. Бир көрсөткүчкө алып келип бирдей баа менен бардыгынан сатып алынсын деп. Бирок ал жакта башка дагы бир нече мындай бир мүчүлүштүктөр бар болгондуктан өлкө башчы тарабынан мыйзамды кабыл алуу, кол коюу боюнча процедурасынан өткөн жок. Биз бирок ошол мыйзам долбоорундагы жакшы ушундай бир жардам болот деген ченемдердин бардыгын азыркы мен атап кеткен мыйзамга кайра коштук. Туура, эгерде мамлекет сатып ала албаса, эч кандай сырттан келип инвестор салбайт. Эгерде сатып алам деген кепилдик болгон болсо, ички жана сырткы инвесторлор келип сөзсүз түрдө биздин мамлекетке кез салат. Ошондо эске алсаңыздар. Рахмат. Суроолор жокпу? Анда сөз Адахан Кесенбаевичте. Рахмат. Чыңгыз Азаматович, могул жерде бизге кайрылып атат. АУ Жапаров дейт, төрага деп жазыптыр. Эмненин төрагасы бул? Акционердик коомдунбу, же фабриканынбы, эмненин? Бул кабыл алынган регламенттин белгиленген тартиби бар, ошол тартип боюнча иштеп чыктык. Министрлер кабинетинин төрагасы. Белгиленген тартип боюнча ошол титульный кагазга жазылат. Момундай жөнөкөй кагазга жазып коюпсуңар. Астына жазып коюпсуңар, төрага Жапаров деп. Банктын төрагасы бул, эмне, ЧИПнын төрагасы, эмненин төрагасы? Бул башында жазылып турат. Министрлер кабинетинин тескемеси деп. Кай жерде? Эң башында. Мындай кагазды мен жазып берем, азыр жазып берем сизге. Бул өзүнүн жол жобосу бар да. Өзүнүн жол жобосу боюнча момундай кагазды кабыл албашыбыз керек, Чыңгыз Азаматович. Болгондо да бул жерде долбоор деп турат. Бул эмне деген сөз? Биз азыр бюджет чечимиңер кайда? Токтоңуз. Чечимиңер кайда силердин? Мен жол жобосун түшүндүрүп берейинчи. Бюджеттик кодекс боюнча азыр ошол чечимди, тийиштүү чечимди кабыл алганга чейин биз 3 комитет менен макулдашып, анан кабыл алабыз да. Сиздер менен макулдашмайынча биз бул тийиштүү чечимди кабыл ала албайбыз. Ошон үчүн азыр сиздердин алдыңыздарга макулдашууга келдик. Парафирование дегенсизби? Жок. Титульный лист деген барбы силерде? Азыркы регламентке ылайык жасадык. Хорошо, эске ала аладык. Эске албагыла, бул тартип. Жарайт. Эске алыштын кажети жок. Момундай кагаз келе берсе, биз кабыл ала берсек, мунун мөөнөтү да жок. Качан берди муну бизге? Адатта мамлекеттик ишканага келгенде чыкты, кирди деген бир белгилери болот. Качан берди муну? Түшүндүрмө берип кетейинби? Бул биздин тийиштүү министрликтин каты менен кирген комитетке. Ошол катка тиркеме болуп бардык. Ошон үчүн долбоор деп жазылып турат. Сиз макулсузбу? Эгерде сиздер макулдашып берсеңиздер, биз бул чечимди мындан ары министрлер кабинетине кароосуна киргизебиз. Момундай кагаз менен бизге кирбейт жогорку кеңешке. Тиркемеге ылайык, Адахан Кесенбаевич. Кирбейт мындай кагаз менен. Талашасызбы? Талашайын деген жерим жок, түшүндүрмө берип атам. Экинчиден, урматтуу кесиптештер, могул жерде жазылып турат да, биз макул болот экенбиз. Андан кийин Кыргыз Республикасынын финансы министри эми каржы министри да бул эми. Ошол министрге кошумча номер 2 кошумча макулдашууга принципиалдуу эмес мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү укугу менен кол коюуга ыйгарым укук берилсин дейт. Биз ратификациядан өткөрүп бергенден кийин эмне принципиалдуу, эмне принципиалсыз эмес, ал өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизе турган болсо, биз эмне үчүн ратификация кылышыбыз керек? Жоопкерчиликти биз алып атабыз да. Бул кандай деген кагаз бул? Эмне болгон кагаз? Жооп берейинби? Андай болбойт. Ратификациядан өткөн кагаздын үтүрү да, чекити да өзгөртүүсүз калган кезде гана жогорку кеңеш ратификация кылат. Жооп бериңиз. Жооп берейинби? Кайра эле бюджеттик кодекске кайтып келем. Бюджеттик кодексте өзүнүн ченемдери бар. Биз тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында 3 комитеттин макулдугун алышыбыз керек. Биринчи ушул сиздердин алдыңыздарга келдик, эл аралык комитетке. Андан тышкары бюджет жана фискалдык саясат боюнча комитет бар. Анан биздин өзүбүздүн профилдик комитетибиз бар, ушул отун энергетика комплекси боюнча. Тилек мырза, комитеттин корутундусун алып, анан кийин мындан ары да. Тилек мырза, биз экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй атабыз. Мен сизге кыргызчасын окуп берип атам. Сиз түшүнбөй атасыз. Биз азыр колдоп бергенден кийин принципиалдуу эмес мүнөздөгү
өзгөртүүлөргө ким кол койгон укугу бар? Эгерде колдоп берсеңиздер, тийиштүү тескеме чыкса, финансы министрлиги укуктуу болот. Чыңгыз Азаматович, андай болбойт. Биз колдоп берсек, анан биз принципиалдуу эмес өзгөртүүлөрдү киргиздик деп биз колдоп берген тексттен өзгөртүүлөрдү киргизсе булар, анда ратификация кылбай эле кете бербей, билгендей кылып чечип. Экинчи маселе, макул эл аралык деңгээлде расмий тилсиз иштей албайсыңар. Маселе жок. Бирок сиз жогорку кеңешке кирип аткандан кийин өкмөткө айтып коюшуңуз керек да. Кыргыз тилин жетим козудай кылып сыртта калтырып койгонго эч кимге укук берилген эмес. Биздин өзүбүздүн ичибизде жок дегенде ушул сөздү жазбашыңар керек да. Кошумча макулдашуунун расмий тилдеги долбоору жактырылсын дегенди жазбашыңар керек да жогорку кеңешке кирип аткандан кийин. Макулсузбу ушул? Микрофонго айтып койсоңуз, себеби бизде стенограмма деген бале бар. Макулмун, Алахан Кесимович. Экинчи окууга даярдап атканда айтат, сиз киргизген эмессиз дейт. Ушул суроону койгонсуз, бирок Тилек мырза сизге жооп берген эмес деп коет. Ушуга макулмун, туура, биз мамлекеттик тилдин деңгээлин өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Анан мынау принципиалдуу эмес мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүүгө укук берүү маселеси бул оор маселе. Чыңгыз Азаматович, бул эки өлкөнүн ортосундагы түзүлүп аткандан кийин Евразиялык банк менен Кыргыз каржы министринин ортосунда түзүлүп аткандан кийин эл аралык келишим бул. Бул эл аралык келишимге биз колдоо көрсөтүп, добуш бергенден кийин бүтүрү да чекити да өзгөртүлбөш керек. Бир да саны өзгөртүлбөш керек. А биздин азыр депутаттарга баланча пайыздан деп туруп эртең принципиалдуу эмес жарым пайыз кошуп коелу бар-барака десеңер ким жооп берет? Уруксат бул тиркемеге ылайык гана өзгөртүү киргизебиз, Алахан Кесимович. Андан тышкары тиркемеңерди силер бизге берип атасыңар да, биз көрүп атабыз. Графикке ылайык да. Вот тарифке ылайык. Ошону көрсөтүп койгула. Болду. Эгерде кайсы бир өзгөртүү кирген болсо, силер жогорку кеңешке кайра келишиңер керек, өзгөртүү түзөтүүгө. Ошон үчүн муну алып салышыңар керек. Азыркы өзгөрүү жалаң гана график боюнча эле. 24-жылдын 30-мартына. Макул. Муну экинчи пунктуна сиз макулсузбу? Жогорку кеңештин макулдугу жок эле, каалаган мезгилде өзгөртүү түзөтүү киргизип коет экенсиңер. Биз кайра кайталанып калам, ошон үчүн унчукпай эле коеюнчу. Адахам Кипсабаевич, рухсат бериңизчи. Мен тактоо эретинде Адахам Кипсабаевич, бул келишимдин долбоору бизге макулдашууга азыр киргизилет. Мурдагыдай биз тиги ФАОнун долбоорду караганбызбы? Биринчи жолу биз четке кагып, кийинки жолу биз өзгөрүүлөрдү киргизип коюп, алар моюна алып коюп, туура там ошол жакта кээ бир каталар келтирилген деп, анан кийин сүйлөшүүлөрдү алып барып, аягында биз силерге ратификацияга алып келгенде уже өзгөрүүлөр менен биз көрсөтөбүз деп дешкен. Азыр деле бизге макулдашууга киргизип атат. Ошон үчүн бул министрлердин кабинетинин төрагасынын атынан долбоору бизге көрсөтүп атат. Биз азыр бекитип койсок, макулдугу берсек, анан кийин ушул негизинде алар 3 комитет менен, биз менен жана 2 комитет менен макулдашып жөнөтүшөт. Андан кийин бизге ратификацияга алып келишет. Ошон үчүн долбоор. Жо, мен түшүнүп атам, долбоор экенин түшүнүп атам. Бул жерде долбоор деп жазылып турат. Муну ушул пункт кийинки учурда болбош керек деп атам мен. Адахам Кесимович, кечиресиз, бул эл аралык практикасы принципиалдуу эмес, өзгөрүүлөрдү там стилистикалык, орфографиялык мындай сыяктуу. А принципиалдуу болсо кайра алып келишет. Анда макул, мындай кылалы. Анда макул, анда сиз дипломатсыз. Анда дипломатиялык тил менен сүйлөшөлү дагы, мыйзам менен дипломатияны аралаштырып туруп, муну процесс парафирования деп койгула анда. Макулсузбу? Парафирование боло элек. Парафированияга алып келип атат да булар. Азыр бизде макулдугу алышат. Вот ошодун өзү парафированияда. Парафирование болду? Биз ратификация кайра алып келгенде сиз айткандай ар бир ратификацияга чейин парафирование билесизби, процедура? Парафирование болду? Постраничное подписание деген. Постраничное, азыр айтпаймынбы, регламентке ылайык биз бүгүнкү иштеген өкмөттүн министрлер кабинетинин регламентине ылайык. Парафирование мурдагы регламентте болгон. 341 сиз айтып аткан токтомду айтып атасыз. 2010-жылкы номер 341 июнь айындагы токтом болгон. Силер ал токтомдун негизинде ар бир баракка кол коюлган. Андай жол жобо жок. Парафирование жасадыңар? Азыркы регламентке ылайык андай жол жобо жок болгон үчүн биз ошол регламентке кечирип койгула. Жол жобо жок болгон менен жоопкерчилик калган жогорку кеңеште. Жооп беребиз, алда ар бир жөнөткөн киргизген. Ошо парафирование болгонбу? Азыркы регламент боюнча жок. Эски регламент боюнча болгонбу? Эски регламент жокко чыгып калды да. Мурдагы 17-жылкысын айтып атасызбы? 17-жылкы боюнча болгон.
Жок, сиз эме түшүнбөй атасыз. Парафирование деген бул эл аралык практикасы, эки тарап же көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү алып барып атканда кийин эме натыйжасында постраничное парафирование кол коюлат. Кол тамгасы. Парафирование ушундай болду, ушул сөз азыр болуп атат. Болдубу биз менен? Мен ошо баягы регламентке ылайык десеңиз ойлоп турам, ар бир баракта биздин министрлик демилгечи катары кол коюла турган процессти айтып атат, окшойт деп тура. Ошон үчүн эки тилде Башка сүйлөшүп тарап атабыз деп менен, атам мен. Кыргызстан ичинде эмес, башка мамлекеттер менен. Сер жасадыңарбы ошону? Эми башка мамлекет болгондо бул жакта биз менен эле Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы эле келишим. Эки тараптуубу? Эки тарап. Эки тарабыңар өттүңөрбү ошо парафирование? Эки тараптуу макулдашуудан өттүк. Кана кагаз? Өттүк. Кана кагаз? Мына азыр быйыл миссиясы келди, миссия менен сүйлөшүп, ошого ылайык Кагаз кана? тийиштүү документтерди. Парафирование болгон кагаз кайда? Мен макулдашуу процессин өттүк. Мен же суроону түшүнө албай атам, же ошо мен туура эмес түшүнүп атам. Менде процедурный бар эле. Кечиресиңер. Менде процедурный бар. Жок, азыр процедурный койдум. Эгер ошону Чыңгыз Азаматович эгерде болгон болсо, биз көзүбүз менен көрүп койсок. Адхан Кимсанбаевич, мен азыр сөзсүз түрдө мен мындай өкмөттүн позициясында Адхан Кимсанбаевич, Бирок президент өкүлү, мен уруксат берсеңиз түшүндүрмө берип кетейинчи. Бул макулдашуу биринчиден парафирование болгон эмес. Бул макулдашуунун жогорку кеңештин регламенттин негизинде сиздер азыр 3 комитеттен өткөндөн кийин Кыргызстан тарабынан кийин Евразиялык банк тарабынан ошондон кийин гана парафирование болот. Принципиалдуу эмес мүнөздөгү деген бул маанисин өзгөртпөгөн, бул стилистикалык, орфографиялык негизде мындай уруксат берилет деген неме бар. Бул эл аралык неме эрежеге. Ошондуктан бул жактан биздин баяндамачы туура эмес маалымат берип койду. Рахмат. Менде процедура бар. Бул жерде мындай болуп атат да, урматтуу коллегалар. Негизи ошол 2 жылга узартып атат да. Бул биздин мамлекетке керек. Бул ГЭС боюнча ратификациялоого 2 жыл жылдыртасыңар, туурабы? 2 жыл бул жылдырган, бул туура эле. Бул эч кандай немеси жок, бирок технический ошкулар бар экен. Ошону оңдоп койсо, биз колдоп берсек болду. Рахмат. Жарайт. Адхан Кимсанбаевич, сиз. Мен каршылыгым жок, бирок жанагы ошол биздин ичара ишибизге киргенде, жок дегенде жогорку кеңешке киргенде, жана кыргыз тилин сыртта калтырып кирбегиле мындай. Жарайт. Уят болобуз. Анысын иштеп чыгабыз, жарайт. Ошону кайрадан жазып койгула, 2 тилде бүттү. Аларга орус тилиндегисин көрсөтөсүңөр, бизге улуттук мамлекеттик тилде калыш керек. Рахмат чоң. Сөз Кыргызбек Исламовичке берилет. Рахмат төрага. Урматтуу Тилеган Аркулович, бизде быйыл конкретный канча ГЭС курулат, айтсаңыз? Чакан ГЭСтер. Эми ГЭС курулуш өзү процесс аябай мындай бир узагыраак процесс экен. 1 жылда куруп бүтүштүн мүмкүн болбойт. Эгерде кичи ГЭСтер жөнүндө айта турган болсок, 1 мегаваттка чейинки. Анда ооба, анда эми баягы 1 мегаватт, 5 мегаватт арганда кичи ГЭСтер бар. Эгер алардын мөөнөтүн айта турган болсок, быйыл мына мисалы бизде Баткенде Лейлек районунда өзүнчө бир 6 мегаваттык ГЭС куруу боюнча долбоор ишке ашат. Биздин ички инвесторлор кубандырган нерсеси. Алар Кудай буйруса ушул жылдын этегине чейин акча каражатын ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан макулдугун алган экен. Биз бүгүнкү күндө ошолорго тариф менен буйрук чыгарып берүү боюнча жол жобосун иштеп жатабыз. Кудай буйруса ушул жылдын жыйынтыгы менен бүтүрүшөт. Буга окшогон кичи ГЭСтерден бир нече бар. Ал эми ири ГЭСтер боюнча алар баягы 3 жылдан көп мөөнөттү талап кылат да. ГЭСтерди, чакан ГЭСтерди эртерээк куруш керек да, эртерээк иштеш керек. Анан ошол эле учурда жана бизде ортомчу компаниялар бар да. Эмне болду алар? Бүгүнкү күндө акыркы кабыл алынган орто мөөнөттүк тарифтик саясатка ылайык, эгерде алардын абоненттик базасында калк категориясындагы абоненттер жок болсо, жалаң гана ушундай бир өндүрүш категориясындагы абоненттер болсо, алардын сатып алуу менен сатуу тарифин теңдеп коюлган. Ошого ылайык азыр ичара мындай бир ошол рынокто дагы өзгөрүү жүрүп баштады да, күчтүүрөөктөрү сатып алып атат. Же болбосо эми баягы кызыксыз болуп калды да. Ортодо айырмачылык жок болгондон кийин же сатууга аргасыз болот, же өзү баягы бир ири колдонуучуга айланган аргасыз болот да. Ошонун үстүндө азыр буйруса бир нече компаниялардын жабылып, бир нечелери сатууга кетип атышат. Аларды жок кылса болбойбу? Энергетика министрлиги өзү эле тейлесе болбойбу дейм да. Бул
ортомчу эми көпүрөдөн өтүп баратсаң акча төлөп кетип аткандай эле болуп атат да. Бул жок кылып буларды. Бүгүнкү иштеп жаткан структурада деле карап көрсөк, иштеп чыккан, өндүргөн компаниялар бар. Негизинен бул баягы 99% ушул электр станциялар ачык акционердик коомуна тиешелүү. Анткени ал мамлекеттик үлүшү бар, ошон үчүн негизинен ошолор иштешет. Андан тышкары жеткирип берүүчү бар, бул улуттук тармактар, анан сатуучулар бар. Биздин 4 бөлүштүрүүчү бүгүнкү күндө компания иштеп жатат. Север Электро, Восток Электро, Жалал-Абад, Ош Электро. Алар ушу жалпы республиканы электр энергия менен камсыз кылуу боюнча. Андан тышкары дагы ушул сиз айткан баягы дүңүнөн алып саткан компаниялар түзүлгөн. Эми мыйзам жагынан карап келе турган болсок, бизде баягы энергетика жөнүндө мыйзамы бар, электр энергетика жөнүндө мыйзамы бар. Ал жакта ушундай бир мындай базар экономикасынын алкагында ушундай шарттарды түзүп берүү боюнча каралган ченемдер бар. Анан ортомчу дегенде биздин бөлүштүрүүчү компаниялар деле эми сатуучу болуп эсептелип атат. Алар деле ошондой тийиштүү лицензияны алып алып электр энергияны сатуу менен алектенип атат. Бирок негизинен жана сиз айткан нерсе менен макулмун. Эгерде ошол абоненттик базасында калк категориясы жок болсо, кандайдыр бир социалдык маселелерди чечпесе, анда жанагындай тарифтер аркылуу эле жогорку тарифке теңеп туруп эле аргасыз жабылууга баратышат да. Эң көп ушу энергетика тармагында да карызыбыз, туурабы? Бул эмне себептен карызга батып кеткенбиз? Электр энергия өзүдөн өнөт же потеря көппү? Эми бул бир нече жылдан бери келе жаткан көрүнүш болуп, мына жыйынтыгы азыркы күнгө келип жетти. Мен жана айтып кеттим, ошон үчүн түз инвестиция тартуу боюнча иш аракет жасап атабыз. Жалпысынан айтканда, эми бул баягы энергетика тармагында биз энергетика министрлиги түзүлгөндөн баштап тийиштүү анализ, мониторингди жүргүздүк. Таңкыстык болуп келген системада. Электр энергиянын наркы менен орто тарифтин ортосунда айырмачылык болуп келген. Ошол айырмачылыкты жабуу максатында баягы бир ирети менен кредиттерди алууга аргасыз болушкан экен. Азыр ошол кредиттерди кайтаруунун дагы мөөнөттөрү жакындап келе жатат. Мына жыл сайын 3,5-4 миллиардка чейин кайтарчыбыз. Кийинки жылы график боюнча дагы 5,5 миллиард каралган. Бирок негизинен мен айтып кете турган нерсем ошол карызды чексиз эле ала бербей түз инвестиция багытына аракет кылышыбыз керек. Карызды жапканга мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Прибыль барбы энергетика тармагында? Эми бүгүнкү күндө прибыль берип атабы, түшүп атабы? Түшкөн каражаттан ошол сиз айткан статьяны жапканга аракет жасап атабыз. Бирок эң орчундуу бир маселе бар, көйгөйдүү маселебиз бар. Ал маселе биздин азыркы күндөгү валюталар курсуна такалат. Мына акыркы бир жуманын ичинде күбө болдуңуздар, дагы доллар көтөрүлүп кетти, 15 сомго чейин барып. Ар бир сомдон биздин энергетика тармагында карыз ошол долларга ылайык өсүп кетип баратат да. Биз аркасынан кубалап жете албай атабыз, себептен курс аны кайра эле жеп коюп атат. Касамин проект эмне болуп атат? Касамин долбоору ишке ашып атат. Баткен район, Баткен облусу боюнча курулуш иштери башталган. Ош Жалал-Абадта жер бөлүү маселеси бүгүнкү күндө министрлер кабинетинде каралып жатат. Тийиштүү чечимдер чыгып, жер бөлүнүп берилсе, ал жакта да курулуш иштери башталат. Кайсы жылы бүтөт Касамин? 2024-жылы бүтүрөбүз деп атабыз. Келишимге ылайык. Ошол жылы бүтөт. Ошондо электр энергия каяктан чыгат? Бизден чыгабы? Электр энергия бизден чыгат, Тажикстандан чыгат, Пакистан менен Афганистанга сатылат. Бул долбоорду колдой эле анда. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер, дагы суроолор барбы? Кошумчалар. Анда бир эле суроом бар. Ушул келишим негизинде силер 110 миллион долларды алдыңар, туурабы? 1%. Андан кийин жеңилдетилген мөөнөт 5 жылга берилген. 110 миллион долларды силер алдыңарбы? Ала элекпиз. Бүгүнкү күндө өздөштүрүү 374 000 долларды гана түздү. Канча өздөштүрүү? Бул консультанттын биринчи эмгек акысы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө консультант подрядчикти тандоо боюнча баардык конкурстук документтерди даярдап бүтүп, ушул баягы келишимде көрсөтүлгөн шарттарга так айтсаңызчы, канча акча өздөштүрүлгөн? 374 000 доллар. 300, 474. Калганын биз ала элекпиз, туурабы? Калганын түшүндүрүп атам, ошол азыр подрядчикти ала турган болсок, ошондо өздөштүрүү. Макул, түшүнүктүү. Эми биз ушул жылдан баштап акчаны алабыз да? Кудай буйруса, эгер ушундай бир эмне үчүн биз анда ушул пайызды 2024-жылдан баштап төлөшүбүз керек? Бул уже жеңилдетилген мөөнөт 5 жылга берилет. Эгер көбүнчө биз быйыл алсак, анда 5 жылга жылдар койсо, бул
2027 жылдан баштап биз төлөшүбүз керек болот. Туура айтасыз. Ушул суроону күтүп жаткан бул маселе боюнча тактоо иретинде айтып кетейин. 19-жылы күчүнө киргенден баштап эми баягы банктын да өзүнүн бир жол жоболору, шарттары бар экен. Биз баягы ушул күчүнө киргенден кийин ушул акча каражатты резерв кылып силер үчүн сактап отурабыз. Ошон үчүн күчүнө киргенден баштап ишти алып барабыз деген өзүнүн бир позициясын айтып кетти. Экинчи жагынан 2019-жылдан бери ушул консультантты алуу боюнча дагы бир нече мүчүлүштүктөр болгон. Банк тараптан дагы макулдашуу процесстери созулганга барган, себеп дегенде ортодон баягы карантин болуп кеткен ар кандай жагдайлар менен. Анан эми мына министрлик түзүлгөндөн баштап биз ушул долбоорго аябай чоң бир маани берип атабыз, себеп дегенде жакын арада мындай жакшы бир кубаттуулук алып 120 мегаватт экинчи агрегаттан, андан тышкары биринчи агрегаттагы жабылган 30 мегаваттык кубаттуулук бар. Ошону алсак жалпысы 150 мегаватт жакын арада. Буну түшүнүктүү. Эми карасаңыз, 2017 жылы ушул келишимди биз түзүп, андан кийин консультанттарга биз акчаны алып $174 000 мүчүлүштүктөр бар экенин сиз өзүңүз азыр тастыктадыңыз. Калган каражаттарды биз алган эмеспиз. Эмне үчүн биз 5 жыл жеңилдетилген, берилген мөөнөттү кармабай, келаткан 2 жыл ичинде төлөй баштайбыз. Ушул жагынан сүйлөшүүлөрдү алып барбайсыңарбы силер? Азыр мисалы биздин кесиптештерибиз колдоп атат принципиалдуу түрдө. Бирок келишимди түзүп атканда, кол коюп атканда ушул мөөнөттү дагы бир жолу силер эме карабайсыңарбы, сүйлөшпөйсүңарбы фонд менен? Айтпайсыңарбы? Биз негизи каражаттарды ала элекпиз. Быйыл буюрса алабыз. Анда ушул жылдан баштап санабайлыбы деп ушундай сөз болуш керек менимче. Дагы бир ирет сүйлөшүүлөр жүргүзүп көрөлү, бирок ушул 19-жылга жылдырып 24-жылдан баштап төлөнөт деген бизге бир топ жеңилдиктерди берет. Экинчисине жана дагы бир жолу кайталап кетейин, жана айтып кеттим. 24-жылы ушул экинчи агрегат ишке кирип кала турган болсо, төлөө мөөнөтүнө дагы бизге жеңилдиктер түзүлөт. Анда урматтуу кесиптештер, айтылган сунуштарды эске алып, добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Ким макул? Ким каршы? Каршы жок. Рахмат, анда эске алып коюңуз, макулбу? Урматтуу кесиптештер, күн тартибинде 8-чи маселе турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтом долбоорлоруна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Негизи материалдар өткөн жумада таркатылган. Суроолор жокпу? Комитеттин тапшырмасы менен, парламенттин тапшырмасы менен ушул токтом долбоору даяр болду. Февраль айында каралышы керек эле, бир аз созулуп баратат. Ушуну азыр күн тартибине киргизип туруп, ушу токтом долбоорун жактырып берсеңиздер, кийинки жумада Жогорку Кеңештен каралуусу күтүлүүдө. Адхан Кесибович, азыр эми биз негизи туруктуу комиссияларга кирген депутаттардын курамы боюнча добуш берип атабыз. Ооба, мен ошол күн тартибине киргизип коюу жөнүндө айтып атам мен. Ушул токтомду дагы күн тартибине киргизип койсоңор. Баардыгы каралып бүткөндөн кийин ушул токтом долбоорун дагы жактырып берсеңиздер, парламентке чыгабыз да. Кайсы маселе? Биздин комитетке жана таратып бербедиби? Азыр вот карасаңыз, Акаевдин ордуна Жамгырчиев. Жок. Анан кийин Жок. Кыргыз Республикасындагы адам укугу жана бул боюнча сөз эркиндиги. Бул башка азыр. Башка, ошону күн тартибине киргизип коелу дейм азыр. Азыр ар кандай маселелерге өтөлү, ошол жакта сүйлөшөлү анда. Азыр ушул 8-чи пунктты бекитип коелу. Биз ар кандай маселеге өткөндөн кийин аны карай албай калабыз. Күн тартибине киргизип коелу жакшы. Токтомдор менен кошо эле ушуну күн тартибине киргизип коелу дейм. Аягында ушуну карап берели деп атам. Сунуш болуп атат, колго салып колдоп коюш керек. Сунуш болуп атат, себеп убакыт өтүп баратат. Ушул кагаз боюнча айтып атасызбы? Жок. Сизге таратты го, берди го. Ушул Жогорку Кеңештин ооба. Постановление. Ооба, проект постановление. Права свобод человека. Ооба. Ушуну күн тартибине киргизип койсок, бuyakta мындай болуп атат. Адхан Кесибович, сиздин атыңыздан комитетке бүгүн эле бизге кагаз алып келишти. Ошого кошумча бул. Ошого кошумча бул. Биз күн тартибине киргизген жокпуз бүгүн ушул маселени. Себеп дегенде комитеттин эмеси отуруунун астында 1 саат мурун бизге берип коюшту. Бул 5-чи күнү берилген. Бuyakta анда урматтуу кесиптештер, талкуулайлы ушул маселени. Бuyakta мындай болуп атат. Төраганын орун басарынын тапшырмасы боюнча
протокольное поручение мына тапшырма. Негизи бияқта аткаруучу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине берилген. Алар аткарып атат. Бул негизи комитет ушул алып барып атат. Экинчи иретте биз турабыз. Эл аралык иштер коргоо коопсуздук жана миграция боюнча комитетине берилген. Кандай кылабыз? Кандай сунуштар бар? Ошону биздин комитеттен да каралып койсо, аларга биз тийиштүү менен кагазды беребиз. Эки комитеттикин алып чыгабыз да биз парламентке. Эки комитет. Эки комитетке тапшырма берилген. Анда ушул эме сунуш менен да эске алып, чогуу комитет менен, как раз биякта биздин кесиптешибиз отурат, комитеттин төрагасы. Анда ушул жагынан да. Анда биз экинчи эме болобуз да, баяндамачы. Каршылыктар жокпу, урматтуу кесиптештер? Добушка койсоңуз. Добушка коюм. Ким макул? Ким каршы? Каршы жокпу? Анда бекитилген 8 пункт. Эми ар кандай маселелерге өтөлүү, Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укукту балким эме төртөөтен добушка коюмбу? Бүт таркатылган турабы? Эч кандай эме жокпу? Каршылыктар. Анда добушка коюм. Ким макул? Каршы жокпу? Каршы жок анда. Рахмат чоң, урматтуу кесиптештер. Анда урматтуу кесиптештер, бир эле бейрасмий маселе калды. Келе жаткан 8 мартта айымдарыбызды биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Асыл айымдарыбызга чын дилимден биз чын жүрөктөн биз куттуктайбыз. Аялзат негизи адам баласынын өмүрүнүн булагы.